Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качкынбай Осмоналиевдин «Көчмөндөр кагылышы» тарыхый романы менен тааныштырууну улантабыз. Окуя абалы мындай. Семенов Барнаулда кыштамакчы болгон. Үймөлөнгөн чылгый терилерди таңгакталган жүндөрдү кабыл алчу 2 кабат үйдүн үстүңкүсү экспедиция үчүн бошотулат. Бөлмөлөр жай бою жыйналган чөп чардын кыртышы салынган чөйчөктөргө толот. Семенов эртеден кечке ошолор менен алек. Ар бир гүлгө ат коет. Европада өсчү өсүмдүктөргө салыштырат. Окшоштуктарын жер шартына, климатка жараша өзгөчөлүктөрүн байкайт. Кыдырып чыккан Ала тоо крайын 5 салаага бөлдү. 600 метр бийиктиктеги аймакта кыш жумшак, кар жука, кыштаган мал жер чапчып, чөп таап оттойт. 600дөн 1400 метрге чейинки бийиктик тоолуу өлкөнүн түндүк тарабы. Мунун артыкчылыгы жайы жайдай, кышы кыштай. Суусу мол, тоо арасында көл үнөмдөрү көп. 3-түн 2-сине эгин эгүүгө, жемиш бактарын тегүүгө, жашылча бакчаларын өстүрүүгө болот. 2,5 миң бийиктиктеги 3-чү зона карагай, арчага жыш. Аба ырайы нымдуу, аска таштуу болгонуна карабастан курулуш материалдарын алууга, отун суу камдоого ыңгайлуу, мергенчилик кылууга, бал челек кармоого сонун. 4-чү зонанын суугу таш жарат. Кары калың, бирок кыргыздардын үйүр-үйүр жылкылары кар чапчып, жапырылган тулаң менен бетегени күрсүлдөп оттоп кыштан чыгып кетет. 5-чи зона саякатчылар суктанышып, альпинисттер ашчу бийиктик. Эзелтиден мөңгү менен кар өксүбөс булашуулар, суулар менен көлдөрдүн башталышы. Түгөнбөс уюткусу, асман тиреген ажайып чокулардагы аба деңизи. Санкт-Петербургдагы географиялык коомчулукка ушундайча түшүнүк даярдаган окумуштуу кийинки жылдын апрель аягында Омскиден Семейге келди. Жанына сүрөт чалды. Экчиме арабасына отуруп, асман тиреген тоолорду изилдөө үчүн жөнөп, Верныйга түн ичинде келет. Былтыркы тааныш полковник кызматынан алынган. Талант жагынан да эч ким менен кеңешпей этпей, кагыштырма жоруктарды баштап ийме жагынан дагы андан көп төмөн турган, жүрүмү токтоо өңдөнгөн жаңы полковник тосуп алат. Аткарылар ишке көзү жетип турса дагы, жогору жаксыз бир кадам жылып койбогон, анык тилге келбес көй кашка ушул полковник болуп чыкты. Аскер башчысынын колдоосусуз илимий изилдөө ишинен натыйжа чыкпасынан Семенов замырдай какшап түшүнсө дагы, полковник Гасфорттон рухсаатсыз эч айла таба албайм деп койду. Ортолорунда талаш тартыш чыкты. Кызаңдашып стол муштагылашууга чейин барышты. Генерал-губернатордан жооп келгиче кыйла убакыт өттү. Аба ырайы тез өзгөрүүчү тоолуу крайда жол жүрүү кыйындады. Мурдагы полковниктин кызматтан кетиши үмүт алууларга Алматыдагы орус бийлигинин кашка тишинин бири жулунгандай көрүндү. Көл башындагыларды кайрадан көсөөлөп киришти. Кайтаруусуз ал тарапка барган экспедициянын ойрону гана чыгып калуусу мүмкүн. Ошол учурда казак ичиндеги бир окуя себеп болду. Жергиликтүү камчы кармаарлар атайы кайрылып атышкан соң чырышты жайгаштыруу милдетин Семеновго жана кеңсылары эски кеңешчилерден Боронбай менен Тезектин жакындыгын билген жаңы полковник экөөнө тапшырды. Казак арасындагы чыгыш түштүгүн Зангел тоолор курчаган. Андан бери кыйырына көз жетпей мелтиреген түз, кооз түр басылган согулган килемсымал түркүн гүл, жашыл ыран каптаган Каркынанын түндүк булуңунда таш булакта чечилмек. Султан өтүнүчү боюнча полковник өзү дагы катышмак. 500 ашуун кол ээрчиткен Тезек куралдуу 50 солдат коргогон Семенов менен бирге келишти. Бул Боронбай тарапка жардам келаткан болуп угулду. Конокторду күтүү камын жеп,
дарба баткан себеби ошондон улам. Окчун тигилген жалгыз боз үй, ичи жасалгаланган, кызгалдак гүлдөрүн, шиберди жапырак килемдер ташталган, баскан турган адамдардын таман алдындагы ууз болуп турган жаш чөптүн өзөктөрү бырс сынат. Төргө барча төшөктөр бүктөлүп, бийиктелген. Ал ардактуу орунга полковник менен Семенов отурду. Оң бурчта тезек төрө. Оң капшытта 3, сол капшытта 3 тыныш албай аткандар. Үчтөндүн бирдени бий, кире бериште Тилмеч. Дуулат урусундагы тектүү адамдын кызына Атбан урусундагы тектүү адам куда түшкөн. Кыз калыңы берилген. Алууга келгенде чыр чыгат. Кыз кулдук ургандын баласына баргыча өлүүнү туура табат. Теңин албагандыктан болду деген сөз чыгат дагы, күйөө бала тараптагылардын намысына камчы тиет. Же калыңга өткөргөн малды алыш керек, болбосо эл өлөбү мейли, эки уруу чабышыш керек. Мына ушул осол окуя тууралуу Верныйдагы полковник улукка кайрылган. Ошол чыр бүгүн чечилмек. Дуулат тараптык бейдин башында жука түлкү турмак. Беркилердин бейинин кийгени төбөсү шоңшогой, кайрыгы ичке кундуз бөрк. Эки бей тең эткел, кундуз бөрктөөсү үйлөп жиберчүдөй жаагы чулчуйган кара көк. Беркиси чийкил. Бийлердин сөздөрү абалы жай, кол жаңдоо менен башталды. Калың өткөргөн жак доо коюп, кыз тарап ага жооп кайрып, тууралган май казанга ташталып, от алуулоп, казан ысыган сайын май ызылдап-тызылдап, бездери бырс-бырс жарылып атылып, аны аралаштырмакчы болгондун бетине ыргып, жалтанып, шаштысын кетирген сымал, эки тараптын бийлери кызуулангандан кызууланып барат. Көчүктөрү көтөрүлүп обдулушат. Баш кийимдери титиреп экчилет. Өңүрлөрүн шилеп, жакалары калтырайт. Бирине бири жүткүнүп баса калышуудан, кулак толгошуп, кекиртектешүүдөн кайра тартышаар эмес. Көз кыйыктары полковникке түшкөндө, анын ийини жаркыраган кийимдеринен, жерге салынган килем менен капталына тирелип жаткан кылычынан, бел курдагы тапанчасынан сестенип гана сабыр этишкендей. Жана сыртта Семенов каркырага суктанган, сакалы жайкалган бейтааныш карыя менен Тилмеч аркылуу маектешкен. Семенов бул эмне деген ажайып шумдуктуудай кооз жер деп калганда, карыя айткан: "Төрөм, казактын улуу жүзү менен Ысык көл башындагы кыргыздар илгертеден жамаатташ, кыз алышып, кыз беришип, бирине бири жээн таеке болушат. Өзүм казакча желдирип сүйлөйм, бирок түбүм кыргыз. Чоң атам ат үстүнөн далай жоосун торойто чапкан баатыр болуптур. Эл өлтүрүп кунга жыгылат, айылынан качат. Ушул элди кара жоро тутуп туруп калган экен. Улантыңыз сөзүңүздү, уланта бериңиз карыя", деди Семенов аңгемесин коштоп. Кыргыздардын небак өткөн ата бабалары алакандай анжиян, атты кайда чабабыз? Такыядай Ташкенге тамаша кантип кылабыз дешип, кең аймак издешиптир. Акыры ушул кагылайын каркыра купулуна толот эмеспи? Төгөрөктүн төрт бурчунан эл чакырылат, ала тоодой эт үйүп, Ысык көлдөй чык коюп, кадимки көкөтөй ашын беришкен эмеспи? Ошондо кадимки Кошой абам 80ге келгенине карабай, карт башы менен, аппак сакал чачы менен күрөшкө чыкмакчы болот. Манастын аялы келини Каныкей туу текенин терисинен бөздөй ийленип, тарамыш жип менен тигилип, тигиштери тиштелген шымды кийгизет. Ошондо бата алган келини Каныкейдин боюна семетей бүткөн дешет. Анан жоңгарлардан Жолой деген балбан чыгат. Ага Кошой бет дешет. Туура 7 күн, 7 түн кармашат дешет экөөнү. Акыры Манас эмне болгонсуң аба деп айкырыкты салганда, демденип намысына келген абам көтөрүп урган дешет өгүздөй болгон Жолойду. Аш үстүндө жоңгарлар менен кыргыздар арасында кагылыш болуп чыр чыгат. Айлап айтса түгөнбөс Манас казалыбыз так ушул каркырадан башталат. Ошондо казылган, казандар асылган кемегелердин орду дале турат. Тетигинде барып көрсөң да болот азыр. Могу тоонун ары жагында жашаган
Боорлорумдун абалы жаман болду. 3 жылдан бери кырылышып, кыркышып, кандары төгүлүп атат. Ушул ишке калканч данакер болуп, эки элди элдиштире аласыңбы түрөм? Карыя сөз аягында сакал муруту титиреп көзүнө жаш алды. Баятан сөзгө берилип уккан Семенов карыя өтүнүчү эмнеге келип такалганын түшүндү. Сырттан ойлуу келип төргө отурган. Мээсиндеги ойлордун кагылышы, өзүнөн узап кайра кылчайган санаалардын чаташкан түйүндөрүн чечмелөө менен алек. Эми жаатташып, жаакташып кармашкан эки бийдин түрлөрүнө аздап берилип, ооп кетти. Иштин эмне болуп бүтөөрүнө таңданды. Башкы сот милдети тагылгандыктан сунуш киргизилди. Кудай жалгагырлар, колуктуу болчу кызды көрсөткүлөчү, өз оозунан угалы. Аз убакыттан кийин эшик көтөрүлдү. 15 жаштардагы кыз кирди. Бою түзүлүшүнөн, өңүнөн эч өөн табылбаган бул тоолук элдин чырактай сулуу кызын чоочун улуттан Семенов менен полковник гана эмес, ол турган казактар өздөрү таң калып жымжырт. Баш сот сүйлө деген ишарат жасады. Жүүнү тирүү кыздын ачык, мукам үнү чыкты. Куда түшкөн тарап бар экенин билемин, бирок урматтуу төрө, үйлөнчү жигиттин экинчи аялы болуп, токолатка конгончо өлгөнүм артык. Даты түшүнүлгөн соң кыз чыгарылды. Урматтуу жергиликтүүлөр, деди баш сот болгон Семенов. Мындай ишти менден көрө өзүңөр жакшы билген казак үрп адаты боюнча чечсеңер болот. Эскерте турган бир иш, орус заңында кыздын макулдугусуз күйөөгө зордуктап берилбейт. Алдыбызда оюн ачык айткан бечараны бөөдө өлтүрүп албас үчүн ишти калыс чечиңиздер. Бийлер ортосундагы кайым айтышуу кайра кызыды. Баш кийимдери титиреп, этектери шиленди. Ийиндер шалкылдап, колдору шилтенди. Уурту көбүктөнө шоңшогой тебетей чейин чаманды. Бардык күнөө кыздын өзүндө. Ата-бабадан келаткан салт боюнча жайдак байталга тетир мингизип, адебин келтире бериш керек. Күнөө так өзүңөрдө, деп түлкү тумакчан сөздө жулду. Тектүү руунун кыздары дайыма улуу аял болоорун, ак сөөктөр экинчи аялдыкка кызын бербесин Семенов түшүндү. Тебетей ченден тайсалдап калганы өңүнөн сезилди. Аны катарындагы сүйрү сакалчан кызды күйөөгө бир түн түнөтүшүн өтүндү. Башкы сот. Бир түн? Деп ашыга сөз кыпчыды. 1 саатка кошууга болбойт. Тезек обдулуп колун серпти. Бийлер менен сот сөзүнө кийлигишпейин дедим эле. Калың кайтарлы берилсин. Мырза соттун сунушу кабыл болуп, кыз эркине коюлсун. Жолборс ууртун жыйрып, азуусун көрсөткөндө чөөлөр жоголгондой. Тезектөрө унчукканда бийлер тым. Семенов үп алган үйдөн чыкты. Эмелек үйдүн үзүктөрүн дабыратып сабап өткүн басылыптыр. Асманда ала болот көчөт, бет алдыда тоолор. Кармоодо турган кыз бошотулду. Сотту карап ыраазы болгонун билгизе таазим этти. Семенов өзү дагы башын ийкегилебейди дагы өткүн жапырган шибердеги кыз изине көзүнө ээрчитти. Жер бетиндеги жандуунун көл түбүндөгү сүзүп жүргөндөрдүн баарынан адам артыкчылык кылат. Адамды артык кылган анын байкай билиши. Байкагычтык бар жерде акыл өсөт. Укканы менен окуганы жугат. Билгени менен көргөнү калбырланат. Улам жетилет. Жеткилеңдик кайрат берет. Жеткилеңдик жапыздан улам сереге көтөрүлүүгө ишеним түзөт. Байкагыч Петр Петрович батыштын түпкүрүнөн эңсеп, бел байлап чыккан крайдын мерчемдүү жерине жетти. Жанын жеген санаа, жолуккан тагдырлар, ооруп калууга чейин барган өз акыбалы эми алыстады. Акылдуу туулган, жатык тарбияда өсүп жетилген адамга улут бөлүү, тагдырларга кайдыгер кароо жат. Боорукер, жакшы адам, канчыктын эмчегине жабышкан күчүктөргө да, көзүн жылтыратып уяда, чыйпылдаган сары ооз балапандарга да, жыгылып туруп жөрмөлөгөн балдарга дагы мээрибин төгөт. Ушулардын боор көтөрүп, жүдөбөй, алачыктан өлүп калбай, тентек балдардан келтек жебей турулуп кетүүсүн самайт. Семенов ошондой адамдардан. Ошол жаш окумуштууну бурунбай
үч бүктөлүп тосту. Кооптонуп жанына солдаттарды алып, тезекти колу менен кошо дабыратып келгенине шүйүшүнө да түштү. Качан гана кектешкен тарапты чабууга Боронбай куралдуу солдаттарын сураганда үрпөңдөп, кабак бүркөдү. Чабыштыруу үчүн жүрбөгөнүн, элди шээрлерине өбөкчү болоорун түшүнттү. Боронбай Семенов төрөнүн бул акылына мурчуйду. Айлаганча Семеновдун өтүнүчү боюнча өгүздөн, аттан унаа берди. Мындай жардамды былтыр төрөгелди деле берген. Демек Семенов эки тарабы тең орустардын куралдуу жардамын биринен бири мурдараак жулуп алуу амалын жасап атышат деген ойдо болду. Мен илимий изилдөө иштерине киришемин. Кол салуучулардан силерди булар коргойт деп тезекти колу менен калтырды дагы, жол көрсөтүүгө дайындалган тилекматты алып экспедиция жөнөп кетти. Жыргалаңда кийимдери алеттен кеткен, көздөрү чүңүрөйүп, эриндери кеберсиген араңжан адамдарга кездешет. Беттеги бадалдар алап сарымсак, текей терип жеп жүрүшкөн. Булак бойлоп суу жээктеп, жүргөмүштүн данын сыдырып, ооздоруна коюп, кемирчек омуруп, тикендерин жулуп, өзөгүн кемиришет. Чаштары саксайган, эриндери капкара, көгөргөн тилдери жарылган. Башта орустун куралдуу солдатын көргөндө качууга жер издеп калышаар эле. Азыр туш-туштан жамырап жайнап жүгүрүп келишти. Экспедицияны тегеректешти. Айланайындар, жума бою наар ала элекпиз. Кыңылдаган балдар, улуп уңшуган улгайгандар. Келте мурун сөөктү катын. Тилекмат, сен белең? Деп дарылдады. Тааныбай турасыңбы? Айыл кайда? Деп аял үстүн түзөнүп атканда. Кашатка кыстарылган көйнөк этеги тартылып, аарчылган кемирчектер тоголонду. Бул аял өз үйүндө экенинде, кул менен күң даярдаган ашты ичкенден эринген Боронбайдын улуу байбичеси алмай эле. Жарыктык, сиз билеңиз деп, Тилекмат атынан ыргып түштү. Бой тарткан кызды көкүрөгүнө басып, кейпиңер кантет, кайырчы болуп баратканбыз го деп, кабыргасы кайышты. Көл башындагыларга жардам бергени солдаттар келатыптыр дегенди угуп, көчө качкан төрөгелдилер туткундарды журтка калтырышкан. Жөө самсыган алар айыл издеп, чөп чар жеп жүрүшүп, буларга туш болушту. Ишине алаксыган окумуштууларга Жыргалаңдагы сүрлөрү качкандардын жолугушуусу кеп болбой калды. Анык бүткөн бойду дүркүрөткөн окуя биякта жатыптыр. Ысык көлгө тескей тараптан койчу суу агымынын күчүн, көлөмүн текшерди. Сайдагы тоолордон агып келген кызыл, ак мрамор таштарын көрдү. Жанар тоо болбогонун аныктады. Берлиндеги саякат чабышканын божомолдоолору, чүй суусунун башаты сыяктуу эле бул жерде дагы төгүндөлдү. Отрядты Кызыл суу булуңуна токтотту. Көл жээктерин изилдеди. Кирген маалында төө агызган суу куйган көлдө эмнелер гана жок. Түркүн куштардын, үлүлдөрдүн сөөктөрү, камандын азуулары, жез доорунда колдонгон буюмдар, куралдар табылды. Окумуштуу, уккан уламышы боюнча көл аймагында шаар болгонун билет. Биздин доорго чейинки 3-кылымдарда гундардан тараган усандардан 120 миңче үй бүлөө ушул чөлкөмдөрдө жашаганы жазмаларда айтылган. Алар көбүнчө бодо багышкан, өздөрүнүн башкаруучусу болгон, согушчул, каардуу келишкен. Күчтүүлөр менен биригүүнү эңсеген Кытай императору биздин доорго чейин 107-жылы усундардын башчысына кызын тартуулаган. Кыз шаарга алынып келинген. Шаар Кызыл өрөөн аталган. Жаш окумуштуунун байкоосунда шаар көлдөн окчун Жыргалаң ченде болуу керек. Усундар кылымдар өтө батышка оошуп, түрк тукумдарына аралашат. Бул биригүүлөрдөн жүрө дагы бир тукумдун ата-бабасынан кыргыз казак келип чыгаары айтылат. Усундардын маданиятына, өнөр кесиптерине таандык буюмдарды Семенов Кызыл Жар менен Барскон аймагынан тапты. Кайыктын жоктугунан көл тереңин өлчөй албады. Сырдария башатын тактоого Арабел багытка аттанды. Эсинен чыккыз. Көпкө түшүнө кирген аянычтуу адам сүлдөрү ушул жолдо жолукту. Сөөктүн бийик ашуусун өлдүм талдым дегенде зорго ашып,
бийик бетте кыялай бастырган Семенов алдыда. Секиртме урчуктардан имирле бергенде терге чөмүлгөн күрөң аты кош куруп мүдүрүлүп оңкосунан түштү. Удаа келаткан сүрөтчү өзүн кармап калды. Аты шагылга аралаша ушту. Аркылар жетип жардамдашып, Семенов көптө эсин жийди. Ат адамдын өлүгүнөн үркүптүр. Көкүрөгү корумдалып, чаты ачылган адам денеси ороп арада жатат. Ат которуп андан ары өттү. Мына шумдугуң түшкөн көрүнүш. Түзөңчү аймакта жүрөк даап алгыс көрүнүш. Каркырадан жолуккан карыянын бекерден муңканбаганын, Борунбайдын тебеленген теридей жүдөп, жер карап бүжүрөгөнүн, өчүн алууга куралдуу солдат сураганын, кыргыздардын канга баткан азыркы абалына Семеновдун көзү эми даана жетти. Атынан түштү, дел болуп тиктеди өлүктөрдү. Басып, жайнаган денелердин четине чукулдап токтоду. Чалкасынан, көмкөрөсүнөн сулагандар, коркуп көзү алайгандар, бакырганда оозу ыржайган боюнча калгандар, колун төбөсүнө ала корунгандар, сакалы жайылган карыялар, чач саксайган аялдар, бүрүшкөн балдар. Телекмат Семеновго чукул турду. Жүрөгү канап Кудай менен беттешип атты. О, Кудай, ормон өз балаң болуп, калганыбыз жат балаң белек. Бир ошонун куну үчүн тукум калтырбай кырмаксыңбы? Ормондун көрөр күнүнүн, ичер суусунун түгөнгөнүн, Алыбек менен Балбайды шайтан азгырганын, баарын өзүң көрүп билип, буйруп турдуң беле. Момун журт кай жеринен жазды? О эл, арыбыз кайда, намысыбыз кайда? Баатыр атангандар суу кайдаса сууга, от кайдаса отко түшө беребизби? Азылуунун эң жырткычы карышкыр журтта калган. Балтыр бешик баланы тиштеп барып, үңкүрүнө багат дейт. Карышкырча болбой калдыкпы? Бул өлгөндөрдү өткөн күздө шыбырга куруп турган кечте кайра тартып келаткан Төрөгелдинин колу кырып кеткен. Кыш бою кар алдында калып, азыр туу арасы салкын үчүн али бузулбай уктагансып жатышат. Семенов кийин окуяны тактап билген соң күндөлүгүнө минтип жазган. Ушул талаа мага Сен-Бернардын моргунан дагы катуу таасир этти. Пушкиндин «О бейиш жер, көрктүү талаа, адам сөөгүн кимдер сага себишкен» деген акындык муңкануусун даана түшүндүм. Бир нерселер кыймылдап жаткандай доош угулду. Көңүлүм айнып аттандым. Жөнөй береримде оропара кыбыраган нерселерди көрдүм. Жалган эмес экен. Кокту чарлардан жайнап жүргөн, арсылдап үргөн иттер чыкты. Күрсүлдөгөн чоң дөбөттөр. Алар бири менен бири бурдаша алыша кетип да жатышат. Чайылдаган канчыктар бурсулдап үрүп күчүктөрү ээрчип алган. Булар көрсө, өлгөндөрдүн эттерин жеп, семирип бүтүшүптүр. Желдең жана кыдык урууларынын бии Самсалынын өзүндө гана 3000 жылкы болгон экен. Айылы боюнча малынын көптүгүнө эсеп жетпейт. Булардан жоого каршы кеминде 1000 азаматты топтоого болмок дешти. Менсинип, бой көтөргөн ошол Самсалы Борунбай менен тирешип, Ыраактан чыга баштайт. Бөлүнчөөк немени сыртынан чалгындап жүргөн Төрөгелдинин колу түк кабынан каптап чабат. Ары өрөөндөрү, айылдар быт-чыты чыгып катышат. 500 кишисинен ажырап, 1200-ün туткундатып, тоо арасында сандалган ырыс кесир, кесирдүү Самсалы өзү үй бүлөсүнүн жарымы менен көл башындагыларга зорго жеткен экен. Семенов Сыр дарыянын башталган башаты Нарын суусунун башына жетти. Дагы да европалыктардан биринчи болуп таштай муздак, айнектей тунук сууга колун алып жүзүн чайыды. Кочуштап шимирди. Какайып, колун бооруна алып, эстеликтей турду. Жеңишине тийген байгени колуна кармагандай дем тартып, ийининен тынды. Атка минип кайра тартты. Чоң каркыра суусун кечип, асман тиреген сырдуу тоого беттеди. Бүгүн өзү 3000 метр бийиктикте. Жанында сүрөтчү, көз алдында 30 тоо, 30 чоку, баарынан экесе зор бирөө бар.
Ал жай чилденин учуру июлдун башы болсо дагы этегинен кыл чокусуна чейин кар коронуп чулганып заңкаят. Бул жер жүзүндөгү тоо падыша саталган жердин киндигиндей чормойгон, төбөсүнөн бороон менен бүркүттөн башкага орун берелек хан Теңири. Мына батыштагы далай окумуштуулардын башын жыдытып түшүнө кирген хан Теңири, деди кубанганынан көөдөнүнө батыра албаган Семенов. Не бир ажайып кең тала, тоо таш, тунук көл, гүрүлдөгөн шаркыратмалар элеси көңүлдөн учуп буга берилди. Хан Теңиринин көлөмүнө салыштырганда өзү аппарат менен зорго издеп табуучу микробчулук болбосуна карабастан өлчөгүчүн коюп бийиктигин ченеди. 7000 метр деп күбүрөдү. Чокусун булут чөлмөктөгөн ак тоого тегиле берилип, оң колунун манжасын оңду солду ийнине, маңдайына тийгизип чокунуп алды. Хан Теңири шалдыр гүлдүр түшкөн аспаптары менен шаймандар ичине толуп алгансып, түн бою күңгүрөндү, гүлдөдү, кар уруп бороон улуду. Палаткалар жапырылып, дирилдеп унаалар кайыкты. Бороон соккусунан жан соогалап, жалбарып аткан палаткасынын абалын көрүп, сырттагы доошду угуп жатып, уктап кеткен Семеновду бирөө тарткылайт. Чүңкөнгөн жамынчысын серпип, көзүн ачса Тилекмат экен. Ал жүрү деп жаңдады. Небак таң аткан, сыртка кол шилтеп, ийнинен тартты. Туруп ээрчиди. Жар таштын кулак коңулуна от жагылган. Жалын дуулдап соймоңдойт. Куу отун чатыраган от тегерегинде сүрөтчү менен кошчулар. Калгандар ар коктуда от жагып топ-топ. Тамак даярдашып көңүлдүү. Ой тоо аппак. Тешигине тыгын тыгылгансып, бороон бастылган. Тамаша кыла жулмалап алып, басып кеткен күчтүү кишиче, түндөгү эсти оодарган кым-куут жок, ачык асман, көк-мөк. Коюу чыккан чайдан Тилекмат кружкага койду. Сары май салып Семенов мырзага сунду. Кошоор таттууң өзүңдө мырза, ысык-ысык ууртагын деп көз кысып, купшуңдап куудулданды. Чай ичеги карынды жылытат, май тамак жибитет. Көргөн өлүктөрдөн жийиркенип калдыңбы? Тамакты батыра иче албайт экенсиң. Өзүңчү? Текең бир отурушта гана жумалыкты хап этип коет, үймө табак этти уй жалагандай кылат. Артынан жарты чака ала дөңдү шимирет. Катык табылбай калса, кара дөңдү согот. Тикен деген ким болгон? Маңдайыңызга турган мобу Баатырдын өзү да, деп төшүн каккылады. Семенов күлдү. Этти көп жегенден Баатыр чыкпаса керек эле. Мүмкүн балбандыр же соргоктур. Сөзүңүздө галет жок, деди көзүн айланткан Тилекмат. Биздин элде тайдын этин таза жеп кеткенди дөө дешет. Сухар кемирип чай ууртаган Семенов оозун бошотуп, ай деп баш чайкайт. Силердеги ар үчүнчү киши дөө экен. Балбандарга эсеп жетпейт турбайбы? Кыдырмачым, деди сөз кезегин кетирбей. Балбандарыбыз чынында эле көп, акылдуубуз азбы дейм. Мен бул сөздү өз элимде сатып, сага жагынайын деп айтканым жок. Өзүңүздүн ким экениңизди түшүнүш үчүн, деп каңкуулады. Ушул керек, ээрчиткен тилмечиңиз отура келе деп атат. Мен отурат, келатат, келе жатат деп айтамын. Бут чабылса адам чолок болот, басса турса кыйшалактайт. Балдар күлөт. Бүтүн тил четинен сынып бузулуп атса, ичтегиңди кантип жеткир айтасың? Семенов күлдү. Тилекматтын күйүп жанып, чын ыкластан сүйлөгөнүн баалап, айта бериңиз деген өтүнүчтө башы ийкеди. Кыдырмачым, чөп көрсөң тамырын чукулайсың, жыйнап билесиң. Таш көрсөң набаттай чагасың, чогултуп келесиң. Суу көрсөң кечесиң, татыйсың. Жер көрсөң суктанасың. Ай караган тоо текедей аңкаясың. Булардын кандай сыры бар, түшүнчү жашырбай. Илимге керек, илим өскөн сайын жердин баркы биленет. Жер бетиндеги жандуу аянттар, жер алдындагы түркүн кен байлыктар келечек тиричиликти жакшыртат. Кыдырмачым, мыскылы жүзүндө Тилекмат үшкүрүнөт. Эгер айткандарың чын болсо, сенин андай аракетиңди мындагы
көз чукуп кулак толгоочулар сүйүп аткан чери жок. Баарын кийин келип күрөп кетет, кемирип кетет, жутуп коет деп жүрүшөт. Семенов каткырды. Бошогон кружкасын сунуп, санын чаап, көзү нымдалганча каткырды. Туура болжушот, абдан туура айтышат, деди, оромолу менен көз кычыктарын алма терме басып. Кудай бул аймак жаралгандан силерге гана энчилениппи? Биздин келерибиз дагы чын. Биз келип отурукташа баштаганда силер дагы аралашып отурукташасыңар. Биз жемиш дарагын тигип, эгин эге баштаганда силер дагы кур жатпайсыңар. Биз мужиктердин колуна шайман карматып, кемирип киргенде силердеги малай болуп мал багып жүргөндөр дагы шайман көтөрүп кошо кемиришет. Иштеген үчүн акы алат. Тапканы менен үй бүлөсүн, өз жанын багат. Ошентип тирүүлөрдүн жашоо күрөшү күчөйт. Жашоо күрөшү орустарга гана таандык эмес, силерге дагы таандык. Бүткүл адамзатка таандык. Жер планетасы бирөө эле. Неге бир материктеги адам баласы ынтымакта жашашпайт? Өңүнө, түсүнө карап бөлүнүшөт. Тилине, динине карап бөлүнүшөт. Европанын кудайы башка, Азиянын кудайы башка эмес. Андай болгондо кудай падыша болуп калмак. Жана жер дагы экөө болмок. Жерде, анын бетинде күн көргөн адамзатты жараткан кудай бирөө болуп туруп, ар чөлкөмдөгүлөрдүн сыйынып табынуулары ар башка. Ушунун баары чоочунду өткөрбөөчү чек араларга камалуу. Бийлик жүргүзүүчүлөр башка калкка өз калкын каршы тукурат, бөлүп жарат, обочолонтот. Тилди кошпогон сыяктуу дилдерин дагы кошпоону көксөйт. Мунун өзү улуттук тар түшүнүктөн бошой албаган ичтарлык. Ичтарлык элин дагы кеңейтпейт, жерин дагы кеңейтпейт. Ичтарлык жаркыраган буюмга дат түшүрөт. Ичтарлык шоола кирген коңулга капкак жасап жабат. Эсеби мындай дейт Тиракмат. Мусулмандар таза сууга 5 убак даарат алат. Ак кийизди алдына жазат дагы, ага чеке коюп намазга жыгылат. Угуумда орус дегенин төшөгүнөн туруп эле чиркөөгө кетет экен. Эки иинин койгулап сүрөткө чокунат дейт. Ушул эки эл бир казанга кайнай албайбы? Кыдырма Чаке, сиздин куюлуштуруп сүйлөгөн чечен экениңизди билип турам деп, андан ары унчукпай калды. Айтса айтпаса канчалык акылдуу болбогун, көрөгөч болбогун, уганаак болбогун, чукугандай сөз тапкыч болбогун, баары тил аркылуу жетет. Шаттыгың да, кайгың да, жек көргөнүң да, сүйгөнүң да тил менен баяндалат. Бири-бирин карай качырып сала берген эки ит жеткенде арылдашып, жондорун үрпөйтүп, куйруктарын чамгарактатып турушту. Аздан соң жыйрылган уурттары түштү. Азуулары жабылды. Жытташканга өттү, тынчышты. Балким сүйлөшкөндүрүдүр. Тил табышканыдыр. Демек адамдар ортосундагы данекер тил. Элдер ортосундагы данекер дагы тил. Тилмеч аркылуу болсо дагы Тилекматтын дилин Семенов түшүндү. Ак, адил адам экенине көзү жетти. Ушул адамга карап элин баалады. Өткөн күздө Үмөт аалы тараптагылар дагы өзүнүн чын пейилден өтүнгөн үчүн сый менен тоскон. Экспедицияга жардам көрсөткөн. Алар менен найзанын учунда, кылычтын мизинде беттешип аткан бул тараптагы жүк көтөрөр унаа беришти. Жол көрсөтөр адам кошушту. Тамактарына кой айдатышты. Койлор мерчемдүү жерге союлуп, эти жеткирилип атат. Бул мамилени корккондуктан болуп атат. Кошоматчылыктарынан болуп атат деп бир беткей ойлоо уят иш. Бийлик башында куйту адам турса, анын жүргүзгөн бийлиги да куйту. Бийлик башында баатыр адам турса, эли дагы баатыр, тайманбас. Бийлик башына акылман турса, эли дагы акылдуу, сабырлуу, келечеги узак. Чек аралаш элдер бейкут. Анын сыңарында Семеновка жасаган бул кыргыздардын мамилелери бүгүн эле баштала калбастан ата бабасынан бери келаткан калыбы. Өздөрүнүн адам деген атын ыйык санап, ооздон чыккан убадаларын таза аткарууну моюндарына парз кылып алуулары, ички сырларын купуя катпай, эрликке салып, тайманбастыкка салып, шар айта алгандыктары. Ойго чөккөн окумуштуу ушундай баалады кыргыз деген улутту. Аттиң,
Тил билбегендиктин кордук өтүп турганын карачы. Каркырадагы карыянын бир ай айтса түгөнбөс манас казалын жазып албайт беле. Балким Тилекматты жалгыз бөлүп, Кокон бийлигинин түпкү максаты Россиянын ички абалы, падышанын бийлигине каршы чыгуулар, жер алып берүү үчүн жүргүзүлгөн күрөш жайын түшүнбөйт беле. Тилмеч аркылуу бул сырларды Тилекматка айтуу опурталдуу ишке айланат. Куралына чиренип достошуу жүрөккө зил калтырат. Укумдан тукумга кек калтырат. Зил жүрөктү айлантып жанды жейт. Кусмайынча эс ала албайсың. Кек бир жылдарда күчөнөт, өч алууга каршы аттанат. Кандай ала салсаң дагы бул чындык. Тил аркылуу сырдашып, тил менен кол кармашкан чыныгы достордун биригүүлөрү уютулган чулуу темир. Адам баласынын ага жетиши үчүн али толгон бөгөттөр жатат. Күчтүү мамлекет далай чек араларды бузуп, элди имерип, өз чегин андан ары жылдырып кейитер. Бирок тил чек арасын бузуу оңойго турбас. Ал көсөөчү куралын мурда камдап албай туруп, тешип нар өтөмүн деп аска түбүнө барган менен барабар. Тилдин жакшы жагы континентте баландай эл жашаарын билгизет. Тилдин зыян жагы башка эл менен сиңишип кетүүдө кыясы жок аскадай тоскоол. Тунжураган Семеновду Тилекматтын суроосу бузду. Өзүң чөп-чардын тилин, таштын сырын молдолордон окуп үйрөндүңбү? Же кыдыр жылуулуп Кудайдан шыпа болдубу? Биринчи Кудай жалгады, ден соолук берди, зээн берди, билим алууга делгирлентти. Экинчи көп окудум, Европадан Азияга чейин кыдырдым. Ар түстөгү элдерди көрдүм. Кайсы элдин кандай абалда жашап жатканын билдим. Ушунума молдолордун окуусу чоң себепкер болдуго. Тилимен чаң чыккан менен сен үйрөнгөн көп окуудан кур калган экенмин. Аттиң арман. Сенде жатат агатай деп күңгүрөнөт Семенов. Жаратылышынан таланттуу туулган адам илимдин көп тармагын аралап чыкпаса, суу көрбөгөн чынарча көлөкө бербей жоголот. Карачы, мында күч туруп ыргыт албай атканын, канат туруп уча албай атканын. Тилекматтын эң түп атасы тоонун коңулунда түтүн булатып, малды ээрчитип, мал аны ээрчип, жан багып жүргөндө Семеновдун эң түп атасы Рязандын улуу князи аталган Олег менен үзөңгү кагышкан. Рязань князи кулаган соң булардын тукуму Москва князинин карамагына өтөт. Михаил Романовдун падыша болуп шайлануу актысына кол коюу укугуна жетишет. Петр биринчинин жана Екатерина экинчинин учурунда бийлик башындагы көрүнүктүү кызматта отурушат. Бул тукумга Рязань жана Тула губернияларындагы кең аймак, анда жашаган крестьяндар караган. Тилекматтын 4-чү атасы жоңгарлардын кыргынында бүлөөсүнүн 5-3-үнөн айрылып, жалам талкан кашык айранга жетпей, Сыр дарыяны бойлоп тентиген мезгилинде Семеновдун 4-чү атасы кол алдындагыларды балчыктай тебелеп жүндөй сабайт. Кордугу жанга баткан жарды жалчылар аны өлтүрүп тынышат. 3-чү атасынын зулумдугу дагы өткөн агасынан ашып түшөт. Жаңы үйлөнгөн крепостной жигиттердин колуктусун бир түнгө ээлейт. Акыры мужуктар аны дагы балталашат. Ата тагдырынан жүрөгү үшүгөн 2-чи атасы аскер кызматына огошкон. Суворовдун алдында кызмат өтөп, 37 жолу салгылашууга катышат. Секундант майор чинине жетет. Помещиктин кызына үйлөнүп, аялынын энчисине тийген Руссово кыштагында турат. Тукум кесиби ушинтип, аста секен башкача жолго бурулат. Тилекматтын 3-чү атасы тирүү калган кыргыздар менен ичкериден түштүктөн аркага түндүк тарапка жыла көчкөн. Жылдар өтө ирденишип атка жетип, найза кармап жерин кайра бошотуп алышкан ага туугандар арасында мал күттү, мал бакты, мал аны бакты. Ата таягын бала кармады. Ата ашкан ашууну бала ашты. Ата кечкен сууну бала кечти. Семеновдун өз атасы Измайлов полкуна өтөт. Адабиятка шыгы түшөт, ырлар жазат, ошону менен бирге багбанчылыкты сүйөт. 1812 жылы Измайлов полку кадимки Бородинодо француздар менен айкашкан. Кутузовдай аскер жетекчисине ишенген.
Багратиондой Көкжал Баатырга шерденген жаш прапорщик Семеновдун өз атасы чоң айкашта эрлерче салгылашат. Көзгө көрүнгөн эрдик үчүн алтын шпага менен сыйланат. Кийин жай чарбага өтүп кетет. География илимине кызыгып, багбанчылык кесип улантат. Алыскы кыштактарды кыдырып жүрүп, тиф жугузуп алат дагы жолдо каза болот. Атадан 12 жашында калып, саякатчылыкка умтулган мырза Берлин, Петербургтан бери артып отуруп, Орто Азияны кыркып, хан теңириге чейин келди. Тилекмат анын өмүр баянынан такыр кабарсыз. Жанында отурган Семенов ат үстүндө өткөн азиялыктар жайын Кудайга шүгүр жакшы билет, билип алып, үйрөнүп алып, анан жолго аттанган. Семенов июндун алгачкы күндөрү Боронбай айылында болду. Кол салчу тарап бейкут болгондуктан тезек 50 адамын калтырып, калган колун айылына кетирген. Өзү Семеновдун колун утурмалап кетиптир. Бирок эмнегедир жолугушпаганы бүгүнчө белгисиз. Боронбай төшөк тартып жаткан. Кыдырмачынын келгенин угуп, баягы чөп чар жеп талаада калган бүлөлөрүнө жакшылык жасап, кам көргөнүнө ичи жылып өйдө турду. Чымырканып кийинип сыртка чыкты. Мейман атайы тигилген үйгө кирбей сыртта күтүп туруптур. Таякка салмагын артып, утурлап басып, Семеновка жеткен Боронбай. Ат күлүгүң аман келдиңби, мырза, деп кол сунду. Жаман эмес, аксакал, бейтапсыз го. Ит жанды окшойм, ушундай азап учурунда чыкпай аткан жандын бектигин айт, таштыгын айт. Жанаша басышты. Эшикти Тилекмат көтөрдү. Кириңиз, мырза, деди. Боронбай кол жаңсап. Өзүңүз мейман эмессизби? Өтө бер алдыга. Жок, аксакал. Сол капшытта отурган Боронбай ыраазы болгонун билгизип, кор болуп турган элдин мендей карыясын сыйласаң, сени Кудай сыйласын, мырза, деп сасык үпүп сымал башын бир топ ийкегиледи. Экөө маңдай тескей. Боронбайдын ылдыйы Тилекмат, Семеновдон төмөн Тилмеч, босогодо сүрөтчү. Ал кепке кулак салбайт, бирде тизесине сүйөгөн кардон бетиндеги кагазды чиймелеп, бирде Боронбайга көзүн кадап, сүрөт тартып жатат. Бүктөлүп, бийиктелген шалча үстүндөгү Семенов сыйга тартууланган кемселдин бүчүлөрүн чыгарган. Кең шымдын сайма багалеге өтүк кончун жаба түшүп, буту айкалышкан. Отургандарга тигилген көзүндө сыр. Боронбай мырзанын шакектей ийилген калың чаштуу кең маңдайына, жылтыр көзүнө, кочкор тумшук мурдуна, мурун алдында кымтылган эринине, жуун сан үстүндө жаткан шадылуу колуна чейин байкады. Анау күндөрү кирсейгенсип айтканын бербей дегенге көнбөй атат эле, дейт ичинен. Азыр кууланып атабы, бачагар? Ишенчиликтүү болуп кетейин дегениби? Жок, булардын мүнөздөрү дагы кылка эмес. Элди аяган, пендени аяган эстүүлөрү дагы бар да. Аксакал, сүйлөңүз, деди. Калпагынан бери кыргыздын кийимин кийип отурган Семенов мырза. Чалкаласам асман көмөрүлөт, кылчайсам тоо тосот, деп баштады сөзүн Боронбай. Алдым кан, артым белгисиз туюктамын. Жадырап кол созуп жардам тилегенден башка менде эмненин сөзү, менде эмненин кайраты. Алдуу элем арыдым, жаш элем карыдым. Жашым жетти, алым кетти, ажал чукулдады. Какайган мойнум ийилип багындым. Качып кетээр көй кап жок, көр оозуна бут малдым. Көптү көргөн, көптү билген өзүң сүйлө, деди дагы. Этегин тизеге басып, көкүрөгүн кымтып атып, тык-тык жөтөлдү. Биринчи Кудай жардам берсин бизге. Экинчи өзүң жардамдашкын. Силер орус журту жылкынын түгү болсоңор, кыргыз жылкынын маңдайындагы оймоктой кашкасыбыз. Чоң чапандын этеги бороон чапкында жетимди сактап калган экен. Чоң журт экениңерди көрсөтүп, кичинекей бугу элин калкалап калгыла. Эл атынан айткан бул дартымды улуктарыңа жеткир. Саамык татыша бербей, тездешсин. Каралаарга караан болсун, кирээрге үй болсун. Менин айтарым ушул, мырза. Элимден дагы Куран кармап берер анты ушул падыша алдында. Оор дем алды. Мандашынан бир бутун бошотуп сунду. Окумуштуунун жүзүндө кан ойноду. Кан жөн эле ойнобой күрөө тамырын чыңап, мээсин чайпагансыды. Бул эски эл, оңой эл эмес.
деп баалары толкунданган көңүлүндө. Бир ай айтса түгөнбөс манас эпосы кокусунан жаралбаган. Кыялдануунун күчү жаш окумуштуунун үнүн ыргактуу чыгарды. Аксакал, урматтуу карыя, деп баштады сөзүн. Абалыңарды көзүм көрдү. Айтканыңызды кулагым укту. Мындан башка дагы күчтүү нерсе болобу? Мындан башка дагы күбө далил болобу? Жер бетине күн нуру тегиз тиет, жер бетине ай нуру тегиз чачырайт. Мен өзүңүз сыяктуу эле бир пендемин. Сизге мисал келтирген күн нуру күнгөйдү жаркыратса, тескейде көлөкө калат. Күн нуру тескейде жаркыратса, күнгөйдө көлөкө калат. Ай нуру дагы ошол. А мен бир пенде кимчи болуп калыпмын. Ошондуктан өтүнүчүңүз боюнча жаркырап берем деп Кудай алдында озунуп айта албаймын. Колумдан келбейт деп башта тарта албаймын, аксакал. Тагдырыма буйруп тандап алган кесибиме жан дилим менен кандай берилсем, өз элимдин келечеги үчүн дагы жана силердин элдин келечеги үчүн дагы ошондой берилүүгө даярмын. Бул оюмду тиешелүү улуктарга, ошондой эле улуу даражалууларга дагы билгизем. Айтууга мен акылуумун. Аткаруу алардын иши. Сиздин тагдырыңыз, сиздер башкарган элдин тагдыры биз тарапка байланыштуу болсо, менин керт башыма таандык тагдырымдын бир учу бийликтегилердин колунда турат. Акылдуу башыңыз менен ушуну терең түшүнүңүз, туура түшүнүңүз. Колумдан келчү иштен камсанабаңыз. Аманат айткандарыңызды ысык жүрөгүм менен кабыл аламын. Өтүнүчүңүздүн жалынын өчүрбөй, азиретинин өзүнө чейин жеткирүүгө даярмын. Боронбай Семеновдон сөзүн албай, нес. Сыркоосун унутуп, бою чымырайт. Суу кошпой чын сүйлөгөн үчүн бою балкыйт. Найза учундай теше сүйлөгөнү, кылыч мизиндей кесе айткан үчүн бою балкыйт. Көптө барып тил чыкты. Улуту башка болсо да, өздөн артык кайры тийгенди жат деген оңоорбу деген экен ата бабаларыбыз. Өз улутуңан болуп туруп жаттай жаман иш кылганды өз деген оңобу деген экен ата бабаларыбыз. Сени өзүм дейин, айтканыңа ынанайын, тоосу өзүң коргогон, өзү тоосун коргоп өткөн ата бабалар сөзү унутулбасын. Унутулбасын, мырзам. Семенов колун көкүрөгүн алып таазим этти. Куп болот, карыя, унутулбасын. Өргүгөн Семенов суук кабар укту. Чоң ордону бийлеген Тарбек деген Семеновду утурмалап, жолун тосуп чыккан тезекти колго түшүрүптүр. Бутуна кишен салып, кайтарууга алыптыр. Угуп Семеновдун чыдамы жетпеди. Ак ниет кызмат өтөгөн, аны куткаруу үчүн куралдуу солдаттар менен жолго чыкты. Ат күчүн аябай 7 саат тынымсыз жол жүрдү. 150дөн ашык чакырым жол басып, Түпкүрдүн түбүндөгү Тарбек айылына түн ичинде жетти. Айылда жан жок, үйдөн арык, алсыз бирөө чыкты. Бул Тарбектин бир тууган экен, Сыркоо. Үрөйү учкан неме колун бооруна алып кыңылдайт. Тезек Султан кече түнү качкан. Силердин келатканыңыздарды кароолчулардан уккан агам качып, тоо аралап кетти. Чын экенине кантип ишентесиң? Деди солуган ат үстүндөгү ашыккан Семенов. Тезектин качканын ким далилдейт мага? Анын өз кишиси мында. Сурап көрүңүз, таксыр. Чыксын. Бутунда кишен шалдыраган туткун көрүндү. Семенов тааныды. Тез айткан, тезек кайда? Кишенин өзүм аштым бутунан. Атка минип, түн койнуна кирип кутулду. Семенов күрсүндү. Жеңилденди, атынын башын жайбырды. Башка түшкөн не бир мүшкүлдүү окуялар, мүшкүлдөрдү көтөрө албай ачууланып жинденүүлөр, шарап шимирип, жарып жазуулар, өз учурунда жылдыздай жарк көрүнүп, учкундай жылт жоголот. Өз учурунда аларды кармалаган менчик буюмдай баш маанек кылып, өмүрүңдү өткөргөн бөлмөңдөй көрөсүң. Качан алардан ажырап, артына калтырып, бөлүнүп, караанын бүлбүл узаганында гана дал ошол өткөргөн окуяларды, жасалып бүтүп калтырган иштериңди кайрадан зээниңде кайталап, барк баасын сезесиң. Сезесиң дагы ошол иштерге кайрадан аралаша албай бушайман түшөсүң, кыйналасың, буулугасың, денең албырат, нээ чыңалат. Бирде тик качырган баатырдай долуланса, бирде алсыздай жалтанып,
каңырык түтөйт. Көз каканактап, кирпиктен жаш сызылаар. Верныйдан аябай эле алыска узап, Россиянын борбору Санкт-Петербургду беттеп жолго чыккан жаш окумуштуу Семенов дал ушулап алды. Икчеме араба үстүндө, жанында сүрөтчү, экөө тең үнсүз, аттардын таскагы, кош дөңгөлөктүн калдырагы. Чубашкан экспедициясы ашууга чыкканда дөбөдөгү топ адамдардан бирөө бөлүнүп, өзүлөрүн карай чапкан. Жетип аттан ыргып, Семенов досун айкара кучактап көрүшкөн. Бул Тезек болчу. Ал 3 күндөн бери жол тосуп күткөнүн айткан. Туурдугу түрүлгөн үйүнүн төрүнө отургузуп, сый-урмат көрсөткөн. Сырт бака-шака. Ал жерде меймандарга арналып союлган мал, асылган казан, алоолонгон от, чаңдаган түтүн, чертилген домбура, артынан чаң созулуп, эриген жоргодой сабалаган обон. Желбеге эленген жука чепкени титиреп, көктү каба топусу оймолонгон Тезек Тарбектин колуна кандайча түшкөнүн айтат, күлөт. Көрсө Үмүтаалы баягыда Тезек Семенов мырза менен бирге аттанып чыкканда эле Боронбай тарапка күйөө бала болуп, коргоочу немени колума тийгиз деп Тарбекке тартуу менен тыңчы жибериптир. Сырттан акмалаган Тарбектин жас оолдору Тезекти кырдан кырга артылып түшүшүп, карагай черди аралап аңдышат. Колун кетирип, 4 киши менен келаткан немени мерчемди үймерлештен курчашат. Тезектин бет алды бийик, эки тарабы акыйган жоо. Оң тарабы шаркыратма бут атын бийиктен коюлат. Аска бетинде ушунчалык ылдамдыкта шуулдап шаркырап түшкөн жеринде чачырандысы чаңдап айлана солкулдайт. Көбүктөн атырылып, кайнаган коюлмага Тезек жалт карайт. Жүрөгү даабайт. Тосуп турган жоолорго жалт карайт. Жүрөгү кабынан чыгат. Адам жалаңкычынан шаркыратма сүрү коркунучсуз болуп, шаркыратманы көздөй учкаяк атына камчы басат. Ташка урунган ат мүртөлөт. Өзүн окторулган шар жээкке серпип таштайт. Туткунга түшөт. Тезек башынан өткөргөн шумдуктуу окуяны жаш Семенов жүткүнүп, дымып берилип угат. Тезек акырында Тарбек мында өзү келди деди. Тарбек өзүбү деди, селт эткен Семенов. Аны кандайча жазаладың? Кечирдим, койчу. Сиздин Үмүтаалы тамырыңыздын шилтөөсү менен кылган күнөөсүн мойнуна алды. Чынын айткан үчүн кечирдим. Карамагындагы уруулары менен орустарды кабыл алуусун өтүнөт. Сен ага жардамдашкын, Верныйдагы улукка айткын барганда. Семенов азыр ошол окуяларды оюнда кайталап улотунду. Адамдардын бири-бирине кылган кыянатчылыгын жана бирине бири көрсөткөн жакшылыгы тууралуу термелди. Аттар таскактайт, дөңгөлөктөр чимирилип, жолоочулар титирейт, экчилет. Тезек алыс калды. Боронбай да алыс калды. Жыргалаңдагы чөп-чар жеп, ооздору көгөргөн ары базган туткундар дагы алыс калды. Бирок баардык элеси калыбы менен көз алдында турат. Баары азыр болуп аткандай чубайт. Семенов түйшөлдү, күбүрөдү. Жаратылышы жаман өлкөдө жакшы жашоо кыйын. Адамдын көз жоосун алган, адамдын көңүлүн көтөрүп, жаратылышынын кооздугуна суктанткан момундай асыл жердеги элдин абалын көр. Бул чектен чыккан эсирүүчүлүк эме эмне? Наадандык эме эмне? Буга ким күнөөлүү эле? Артта калган жер суу кайрадан Семеновдун көз алдында. 30 тоонун ортосунда ак чатырдай заңкайып, чаңкайып хан теңири. Көз ачырбай уюлгуган бурганак денени силкинтти. Түн бою басылбаган гүлдүк кайрадан кулакка угулду. Семеновдун кыялы эми ысык көл жээгин бойлоду. Бул сапаркысында көл бууракандап, түрмөк толкундар ала салып, ортосунда көк буу көтөрүлүп ашып ташып алган. Алды жүрмөлөп, арты түрмөктөлгөн толкундар ашыгып келип, жээкти чарпып, жайпап кетет да кайра тартат. Тереңден топтоло түндүк бою көтөрүлөт. Күчтөнүп, күркүрөп келип жарга согулат. Толкундар талкаланып, чачырандысы мончоктоно бийикке чачырайт. Жээк кайра бушоп, толкундардын онтоосу ортого кетет. Жар башында турган Семенов жалтанып, артына бурулган.
азыр араба ичинде отуруп дагы толкундардын ала салганын көрүп турду. Онтоосун угуп атты. Балким кайрылып экинчи көрбөсмүн деп баратып, кебин улабай артына кылчайды. Ыракта асман мелжеген тоолор, сентябрь айынын кургакчылыгы түсүн оңдуруп бараткан. Чокуларында булут кечи аралап жүргөнүндө анчалык сезилбей, азыр жүрөктү өзүнө алып учканын карачы. Жүрөктү мыжыгып атканын карачы. Тоо тараптан көзүн алып, алга эмерилди. Иле жээгинде шуулдап жөнөлө берди. Тердеген аттар таска курат, дөңгөлөк чимирилет. Далысы чыга мойну салынган Петр Петрович кетип баратат. Көптө обдулуп имерилип үн катты. Кош ажайып жаратылыш, кош жашоонун шыбагасына буйрган ыйык жер. Аттың ай десеңчи дейт сүрөтчү Кошерев. Өмүр кандай кыска, баары тез бүтөт. Арманда калтырат. Но, чу, жер бетинде жашоонун өзү бакыт эмеспи я? 3 бөлүм. Байзак теребелге көз чаптырды. Жаңы көтөрүлгөн күн оң жагын жылытты. Жумшак жел желпийт. Түнкү шүйдүрүм нымы кургай элек жашыл раңдын жыты каңыл жаарын өрдөп дем алат. Туулгандан маңдайына ошондой жазылганбы? Же акыл айлалуу митаамдыгы менен кылаар ишин күн мурда даярдап алчу эле? Деди дагы эт менен челдин ортосунда өмүрүн дуулдатып өткөн Жантай түштү эсине. Жантай. Демек, жайдын айлуу түнүндө кыз жигиттер чогулушуп оюн курушат, селкинчек тебишет, жашынмак ойноп издешет. Ак чөлмөк менен шапар тээп, көңүл ачып жыргаган оюнга Жантайдын аялдары да катышат. Бирок алар сыртынан акмалатып, кайтарууда жүрүшөт. Адамдын өзүн кайтарууга болот. Көздү ким кайтара алсын? Ары жылкычы, ары улака, эңишке түшкөн, күчтүү комуз чертип обон созгон шайыр жигит Каракулга Жантайдын бир аялы Курманын көзү түшөт. Экөө көз менен далай сүйлөшөт. Жаштыктын өртүнө күйүп, башын канжыгага байлап тобокелге салган Каракул күндөрдүн биринде, түндөрдүн түнүндө Курма жаткан ак боз үйдүн эшигин серпип, жабылып, ичинен илинген оймо чиймелүү каалганы кычыратат. Куш жемин унутмак беле. Эри менен кездешүүнүн кезеги келсе, келип бир аптада, келбесе айлап кетчү жаш Курма төшөгүндө эт албырып, оодарылып тынчы кеткен неме каалга алгач кыйч эткенде эле туят. Койнундагы тести эр кызын кереге тарапка оолактатат. Хан элесинен жүрөк аптыгат, оозу кургайт, муун жүүнү калч. Ортодо күмүш шыйрак чөйчөк ичиндеги эчкинин тоң майынан соруп, үлпүлдөп күйгөн 3 биликтүү шам. Үлдүрөп сүйрөлгөн жылаң айлак Курма босогого барды. Жыгылып кете жаздап керегени кармады. Шыбырап сурады. Бул ким жети түндө? Мен Алтынайым. Келин тааныды. Дарманы кетти, теңселди, турду. Жүрөгү оозуна кептелди. Денеси чымырайт да көшүлөт. Эрип от. Бурулуп жылып келип, шамды бир үйлөдү. 3 үйлөдү. Үй ичине түн түштү. Каалга ачылды. Жылаң айлак дамбалы тизесине чейин түрүлгөн. Жеңил кемсел ичинен кынына шамшар салынган курбайланган Каракул келиндин жуп-жумшак ийилген денесин көөдөнүнө басты. Мойнуна мойнун аштап, алкымына, акырегине тумшугун жойлотту. Жумшак эскеди. Соруп алса көгөрөт, андан сак. Экөө ошентип табышты. Каракул эл уйкуга киргенде жанды оозго тиштеп келинге жылаң айлак жылып жетет. Шам өчөт. Кайра таңга жетпей, жанды оозго тиштеп жылаң айлак жылып кетет. Коктуга кирет. Жер жуткандай жок болот. Жантай жигиттери менен түн катып келаткан. Айылына жакындаганда ат башын бурду. Алган багытына караганда бүгүн Курма аялына түнөөрүн ээрчип бараткан жигити капал билди. Хан артынан бастыра берди. Көз үйүр алган караңгылыкта мал бакчу менен аш даярдоочу күң кулдардын үйүнөн окчун тигилген Курманын үйү бозомтук тартып көрүндү. Балее басып
керек аяктарынан шам шууласы балбылдайт. Хан үйүндө көз байлангандан таң атканга чейин шам күйүп турууга тийиш. Ошол жосун бүгүн бузулду. Жантай астыртан байкап бастыра түштү. Акыры атынан башын тетирип урду. Кыя жолго салып, башка багыт алды. Каптал артта. Хан үндебейт. Эргиген, ыкчамдаган ат басыгы менен кетип баратат. Чоң үйүнө жетип токтоду. Каптал ыргып түшүп атын алды. Түнөргөн ал көтөргөн эшиктен кире берерде токтоп, көз салчы тигил үйгө деп гана койду. Каптал түшүндү, башы ийкеди. Бирок милдетти өзү аткарбай, башка жигити Чаянга тапшырды. Ал болсо эрдике кайра тартпастыкка өзү үйрөтүп, машыктырып жүргөн жаш, курч урушаарга жоо издеген хандын уулу Шабдандын жигити Баякеге шилтейт. Кайра тартпай, аткан октой ташка тийип турган неме буйрук боюнча Жантайдын 3-чү аялы Курманын үйүн түндө саңдыды. Кырга чыгып, шиберге сойлоп тигилет үйгө. Карагай түбүндө отуруп, тигилет үйгө. Күндөрдүн биринде бир элес үйгө киргендей болду. Чын калпын тактай албай турганда шам өчтү. Бул катындын селкинчек тепкени чын экен, деп күбүрөп шыпылдай басты. Колунда чыканактай мүйүз чокмор, ажалга жаралган бул чокмор. Жайык ышы бир журтта отуруучу уста боло турган, анын өз аты ким экенин эч ким тактабады. Суу боюнан кайың кыйчу, тал кыйчу, тоого чыгып, куурап өзү жыгылган арча карагайлардан көмүр өчүрчү. Көмүрдү тутантып, көөлүк басчу, темирди кызартып чапкылап, күмүштү калайды мөлтүрөтүп эритчү. Сөйкө билерик, чач мончок, ат жабдык жасоочу, кайыңдан талдан ээр, чөмүч, кашык чапчу, табак аяк кырчу. Бүткөндөрүн ар кимдерге сый кылып барып, кой козу, чоңураак тартуусуна торпок таялчу. Ушундай кесиби менен алынып, дайыма жер тиктеп, карала болгон колу узун, далысы эңкөө, чокчо сакал кишини кара уста дешчү. Ошол кара уста адамдар кадырлаган бирөөгө тартуу берсем, ат тийип калар деген ойдо жүрөт. Азыкка алып чыккан кол чанач айранын карагайдын бутагына илип коюп, сайда агын сууга чукул көмүр өчүрүп атат эле. Тарс этип мылтык атылбаспы? Бир аздан кийин кыйкырган үн чыгат. Караса кырда малакай булгап бирөө чакырат. Кара уста, эмне? Чобуруңду мин дагы бери чыгып кел. Кандай жумуш? Келип көрөсүң олжону. Союл менен көмүрүн иргеп суу себет, түтүнү басылат. Кер быштысын минип чакырган адамга чыгып барат. Акетай, бышты өгүздөй болгон боз кулжа жатат, ак таң болуп. Союшуп, шыралгаларын артынган кара уста мүйүзү түндүктөй кулжанын башын сурап алат. Жуундугуна кош тутам жеткис мүйүздү түбүнөн чаап бөлүп, канча отун жагып казанга кайнаткан. Былкылдап жумшаганда учунан наспай салаар чакча, ортосунан ордо атчу абалак чапкан. Жоон башынан чыканакчалык чокмор чабат. Кооздоп баш чыгарып, сап чыгарып чабат. Башын ою коргошун куят. Аштап ачыгын бекитет. Сабын бойлоту күмүштөн чеге кагат. Шиш кызартып көзөп, кайыштан боо тагат сабына. Анан кишинин кишиси, мыктынын мыктысы деп тартуусун уруп, колтукка кысып, дөбөдө эл менен отурган Жантайдын жанына барат. Колтугундагысын жерге коюп, элпилдеп, делпилдеп салам айтат. Кол алышмай кайда? Ийиндин оозуна тура калган суурча колун көкүрөгүн алып жүгүнөт. Анын бирдем алып келгенин Жантай дагы тойду. Кел кара уста, келдик баатыр, сүйлө кара уста. Эмненин сөзү? Жөнүңдү айт кара уста. Баатыр ушун боосунан кармап чокморду сууруп чыгат. Быйылкы жасагандарымдын тырмагасы деле сизге алып келдим тартуулап. Көчүп коноордо желеңиздин казыгын кагып жүрүшсүн ырымдап. Кымызга курсак келип отургандардын арасында кобур. Кара уста бош келбейт. Чегелеп кооздогон экен. Жөн эле
сабына жылдыз жасап ийиптирби? Муну менен казык какпай эле чоң казытка урунчу куралго? Кана бери кылчы, деди хан атагы бар Жантай. Кара уста сунду. Ал колуна алып, нары мерип, бери мерип, бүлдүргүсүн билегине салып, сабынан кармап, кыртышты түп-түп эткисип уруп көрдү. Биринчи, тырмак алдыңбы, кара уста? Я. Ооба баатыр, быйылкы жасагандарымдын тырмак алды ушул болду. Эмесе ошол тырмак алдыңды, деди каш серпе ыңгыранган Жантай. Мен алып койсом эч нерсе болбойсуң. Кара уста ошентип курга айткан. Сааттуу чокморду баягыда уста дит буруп кооздоп, жакшы үмүттө жасаган чокморду ала кеткен Баяке курманын үйүнө жетет. Эшикти серпип түртсө каалга бек жара түртүп кирип барат. Үйү караңгы. Тура калган бирөөгө тап бергенде келин ай деп баса калат алгараанды. Ойношун коргогон шерменде деп шилтеп жиберген Баяке эшикти шартаттап качкынды кууп жөнөйт. Сырт караңгы, жылаң айлак, жалаңтык кийинип камдуу жүргөн карагул кантип колго түшсүн? Эликтей түйүлүп алда кайда кеткен. Антаңдаган Баяке кайра кирет үйгө, шамды жандырат. Башынан кан жая берген курма коркурап жан бере албай жатат. Эс учун жоготуп калчылдаган тестээр кыз, төшөк үстүндө жаркыраган мүйүз сап бычак. Апасы үчүн кызы сайып жибереби деп бычактан жылаан көргөндөй корккон Баяке атып чыкты эшикке. Аялынын өлгөнүн Жантайга капал угузду. Шашкан экенсиңер, деди кан ичине тарткан ал. Сөзүнүн жандырмагы төшөгүмдү тебелеген немени кармаш керек болчу деген эле. Дагы бир жылдын жазы. Кар жатпас кара куудон Жумгалдагы Кулжыгач элинен Шербек аттуу бай шамшыны ашып 11 жылгага кой көктөтөм деп Сары Өзөн чүйдүн башына ойт. Ашуулар ачылбай кыш бою аймагына камалган, аттанып ууруга барып, жылкы тейип келе алышпай буулуккан Жантайдын жигиттери көрүшөт Шербектин үйүн. Таштактуу тоодон түшкөн малы кыртышы калың кең чүй жеринде тынчып, баштарын жерден көтөрбөй оттоп, уюп жайылганын да байкашат. Жүргүлө, сүр жеп келели дейт Чаян. Макул болушуп бир топ аттанышат. Алар этке нык тоюшуп, тынч кайтпай, өңдүү бир кыз бар экенин кабарлап келишет. Жактырса ханына алып беришмей болушат. Угуп ууртунан бүлк күлөт Жантай. Ат жалын тарткыла, көрсө көрөлү, алды менен хан келатат деп дүрбөтүп жигит чаптырат. Оюнда эч нерсе жок. Шербек шашат. Үйүн жаңы журт котортуп, ары бери титтирет. Эшигинин үстүнө чаңкайтып, ак жайнамасын жаздырат, күтүнөт. Чукулдагы тумшуктан жалаңдаган жуун топ атчандар чыкты. Кара көрпө тебетейин кыңайта кийген, кайыш кур менен белин кындайта курчанган, бычак салган кыны салбыраган Шербектин сакал муруту бириндеди. Колуну калап, үргөн иттерди кубалашты. Күндү беттеп бастырганга, жерди сакал муруту жылтыраган, жука тыш сүлөөсүн бүрк кийген ханы алдыда. Жерде кашкатчан экен, калганы бучкактап, бияка акыйышып, артта уда. Келип калышты, түшүп калышты. Көтөрүлгөн эшиктен ханы баштап киришти. Ала кийиз үстүндөгү кара көлдөлөңдөргө тизилип отура кетишти. Шербек аш үй тарабына кетти жорголоп. Бир аз жайланышкандан кийин Жантай моюн созду. Кызыңар кайда? Башка үйдө отурат окшойт. Алдырып келгиле, кирсин мында. Кара чачы тал-талынан өрүлүп, кызыл нооту тыш кундуз топу кийген, кара торунун сулуусу кыз чай көтөрүп кирди. Аты Баалы экен. Чай коюлган чөйчөк бир сыйра сунулду. Эки көзү кызга түшкөн хан. Бара кой, деди эркелеткен, ичтен эрип чыккан үн менен. Баалы жыла басып арты менен чыгып кетти. Кара тебетейин кыңрайтып Шербек кирди. Капал сөз баштады. Байым, эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт деген эмеспи? Эзелтен бери ата бабалар. Сиз биздин чүйгө келген экенсиз, жакшы болуптур. Малыңызды көктөтө бериңиз деп жайытты милдет кыла. Сөзүнөн жылаан башын соймуң ойнотуп койду. Биз мындан ары кубалашпайлы деп Баалы кызыңызга жуучу түшүп келдик.
баатыр күйөө балаңыз болсун деп Жантайга жүз бурду. Шербек чок баскандай секирди. Таксырлар болбойт го? Кайындап койгон жери бар. Ак малы өтүп, бата дуба кылган жери бар. Болбогондо кимге берет элек, баатырга бербегенде. Жантай алаканын жышып, көзүн кылгыртып, кайын журтуң ким деп жиберди. Өз элибизден? Силерге мындай катын кайда? Батаны буз. Жооп бүтпөй чаянга жүз бурду. Алып кел молдону, нике кыйсын. Тейтелең десе малынан кол жууп калардан корккон Шербек какады. Молду алынып келинип, нике кыйылды. Түн катып көчө качпасын деп шектенген немелер ошол эле күнү баалыны алып келишет. Ал Жантайдын 4-чү катыны. Андан Шабдан улуусу болуп 3 уул туулган. Эти ката элек, тарамышы чыйрала элек баалы кенжеси талпынып турганда каза болот. Кыркылыгына катышып Куран окутмакка 13-төн өткөн сиңдиси Сейил да келет, апасын ээрчип. Ал көпчүлүк арасында сербейип жүрөт, аялдар катарында сербейип отурат, көзү моймолжуп эжесиникиндей, баскан турганы жарк этип күлүп ойногону баалынын өзү. Муну жездеси Жантай алдын байкайт. Келгендер кетип, айыл ичи суюлат. Жантай дагы бир топторду үстүнө чакырат, кыдырата тиктеп чыгат. Агенилер деп көңүлдү өзүнө бурдурат. Өлгөн баалынын жаткан жери жай болсун. Тирүү турган 3 жетимди кимге тапшырамын? Балдызымды алыстатпагыла эжесинин үйүнөн. Туура сөз, ак сөз. Тимеле сыныктын сыныгы кыналгандай, бөксөнүн бөксөсү толгондой болбойбу, чиркин. Ой, акылыңа баракелде. Сейилге дагы нике кыйдырып, Жантакең аны да калган. Ал 5-чиси эмес беле? 6-чысы болсо, хо-хо-хо, Кудай Таала ага аялдан аябай айткан экен, эми 6-чысы болсо, абу чоң окуя. Тарттырып ийип сүйгөнүнө жетпей калган неме, казал чыгарган боздоп сыздап. Ал ооздон оозго көчүп, тоо арасында ырдалып кеткен, үйрөнүп алгандар болоттун казалы, болоттун обону дешип, комуз коштотуп жибере бергенде, келиндер шыпшынат, жигиттер жер тиктеп, көңгүрөнөт, кайраттуу шалдырайт, муңдуу шолоктогон эмес бу учурунда. Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы деп чоң энебиз канча жолу жумук баштабаган. Анын сыңарындай 4 багытынан кокту өрдөй асманга чыга өрүлөп, кыялап өрүлөп, ойурмалап өрүлөп, ээр артка жылат. Көмөлдүрүк чытырап, ат мүдүрүлүп оңолуп, таноосу көбө бырылдайт. Сен боортоктой жалга тырмышып, өлдүм талдым дегенде белге чыгасың. Катмарланып дөбөлөнгөн тоонун үстүндө, көгөргөн көктүн астында, камчы серптирбес уч каяк ат менен бир күндө зорго айланып чыккандай көл турат. Соң көл дешет. Ошол көлдү жай мезгилинде көргөнсүңбү? Кылаасын кыдыргансыңбы? Көл бетиндей кылкылдап, үлпүлдөп соккон желине көкүрөк тосуп, түркүн гүлдөрдөн коштое келген атыр жытты искегенсиңби? Көрбөгөн болсоң, карап ал. Көлдү айлана коргогон болуп, өз көркүнө өзү суктана моюн созуп, башын эңкейткен тоолор жашыл, күрөң кубакай түстө кулпурат. Көлдү имерле чачылган ак боз үйлөр, коңуз сымал кыбыраган бодо, кумурскача кыбыраган жандык, күн тоолордун аркасынан көтөрүлүп, кайра тоолорду көздөй имерлеп отуруп атат. Улам эңирлейт, оттор жылтылдайт. Жылкылар дууш алыстайт, угулбайт. Жандыктар ынтала онтоп, кепшеп куроодо. Оттор да өчөт. Жанагы сен кыйналып зорго чыккан ашуудан жылып ай чыгат. Бетиндеги кол созгон сызмалданган тагы менен көөлгүп көйкөлүп, жерден ийне тапкыдай жарык кылып көтөрүлөт. Чиркин-ай, ошондо айды кара, айлана жерди кара, ошондой ажайып түндө кыз келин аралашкан бозулан жигиттер менен айылдан алыска качып, чер жазып ойноп күлгөн белең. Эмесе ошондой түнү өмүргө кайрылып кайра келбес түнү. Алаксыган жоон топ жаштардан, демге мас жаштардан
Из жазгырган болот менен ак мөөр дөмпөк түптүү шыраал жындарды аралай өңкөлөңдөп качышкан. Жетелеше кыян нуктаган жарчага түшүшкөн. Жүгүрүшүп кемерлерден чыгышкан. Аңкыган жашыл шибердин арасында үкүлүү топучан, тал-тал чаштары коюлган ак мөөр турду, күйүккөн көкүрөгү чыңалып. Чыптамадан жүзаар чалды, кирпиги кайкалаган койгулт көздөрүнүн кычыгын, таноосун, борсойгон калың эриндүү ууртун сүртүп, кара кемселдин топчуларын агытып, тик жака сургулт мата көйнөктүн жогорку эки бүчүсүн бошотуп, бүктөп кармаган калпагы менен желпинип, тиштери жаркырай болот демегет. Көктө көшүлүп, жылбай ай турат. Ак мөөр мурда көз сүзөбү, болот мурда кол созобу? Убада бүтпөдү беле? Тарткынчыктар шылтоо жок. Узакка созулган быйылкы күз экөөнү зарыктырган, экөөнүн чыдамын тизгиндеп, тосмолоп турган быйылкы күз. Тобурча кайгыр менен карапайым бээнин ортосунан чыккан суйдаң жал, буттары сыдыргыга салгандай түз, кулагы шамдай, көзү жайнаган кер кашка кунам минген, килем куржун салынган болот аркадагы таекесин издеп алыскы өзгөн тараптан жөнөгөн. Жалалабад ашып Тогуз-Торого түшөт, Тогуз-Торон ашып Курткага түшөт. Айыл аралайт, адамдарга жолугат. Сурамжылап отуруп, көздүүнү көркүнө мас кылган ушул соң көлдөн таекесинин айылын табат. Түштүктүн түрмөк жибеги, кез-кез мата, бей касамдары, мейиз жаңгагынан куржундун кош көзү толтура базарлык менен келген болотту таекеси Адыл, таежеңеси Маржангүл түлөө өткөрүп тосот. Жээн апталап жүрөт, айлап жүрөт, кет деген жан жок, кетем деген ал жок. Кер кашка субайлар арасына агытылган, семирип, түлөп, мүчө чыгарган. Жалы жаңы тууган айдай ийилген сындуу бышты. Жигитти имерчиктеп байлап аткан таекесинин меймандостугу. Аялдардын чырайлуусу таажеңеси Маржангүлдүн жумшак пейили, соң көлдүн көркү эмес. Көкүрөгкө кысып, маңдайынан, көзүнөн, алкымынан аймалап жыттасаң дагы, кумарың таркабас, таежесинин жутуп жиберчүдөй сулуулук эмеспи? Кудай буга кынтыксыз сулуулук деле бербей, акылды, кыраакылыкты, ургаачы затынын табылгыс байлыгы болуучу жароокерликти дагы кошкон тура. Чыгат тура ушундай дагы адамдан. Суудан дем алган күрүчтөй таежесине сугу түшкөн болот. Анын мас кылган кубаты менен бул үйдүн тиричилигине башын сайып киришти. Бейлер акыркы саамынан кийин кулундарын ойното, желдей жортуп жөнөшөт. Кайсы жерге жетип токтоору белгисиз. Көлдүн чыгыш түштүк тарабынан жылкылары нарын тарапты карай чачылат. Түндүк батыш тараптагылары жумгал өрөөнү менен кара кече багытына чачылат. Капталында канаты бар бул ай туяктарга өздөрүн баш ийдирээр күч, ыкчамдык керек. Жайдын кыска түнүндө атаар таңдын шеги байкалаар менен болот даяр. Аркандалуу атты минип шуулдайт. Жарык каптагында таап келген бээлер желеде, кулундар тизилүү. Бул маалда жандыктар короодон жаңы сүрөлөт. Уйлар саалып, алардагы жаңы айдалат. Адамдардын көбү али уйкуда. Тиричилигин өзү жасагандар гана бирин-серин сороюп айыл ичинде. Түндүк тартыла элек, үй ичи иңир, кире бериш капшытта болоттун төшөгү бош, жуурканы кереге жака серпилген. Төргө туурасынан үй ээлери жатышат. Алардын баш жагында сабадан өйдө бурчта ак мөөр кыздын орду. Болот киргенде Адыл түйшөлдү. Келдиңби? Жел туяктар каяка чейин жетишиптир? Маазысын кийип аткан Маржангүл бир жактан. Берекем үшүдүңго? Мурда эле ыкшоо немеле? Сен келгени таекеңе Кудай берди. Күнүгө баланы жыл картынан салып. Эри борс-борс күлөт. Кол узарат деген ошол. Ичиң күйсө туз жала. Ичиң күйсө өз жээниңди чакыртып алгын. Болоттун эки көзү ак мөөр жаткан бурчта. Ал жылкы дүбүртү чыкканда эле ойгонгон. Кобурга кулак салат. Чукуранган болот. Сабаа жака баскан жээнин байкайт.
кереге чырмала орнотулган бакандан сабаанын боосун чечип аткан алдагы тай эжеси тарапты чалгындайт. Аяка тундурма толтуруп жатат. Кермек даам тундурма. Сабааны кайра байлаганча ишти сытат. Соң көлдү жайлагандар бакайдан эти азайганга кысынышат. Эшиктин алдындагы отундары корогон сайын карышат. Көл менен булут күнүнө 3 өшүп турбаса, кумарлары канбайт окшобойбу? Байкатпай жамгыр уруп кетет дагы, ыраңдан шүүдүрүм үзүлбөйт. Өткөн жылкы кой жаткан короонун коңтормосу, уйдун омполору, жылкынын тезектери оңой менен кургап, колго тийбейт. Ишке тойбогон бозуландар, алдуу азаматтар айыл-айылдан чогулат. Ат өгүз төөдөн унаа камдашат, азык алышат, балта чот, ара менен бир конуп жетээр, эки конуп жетээр жерге чейин отун издеп кетишет. Бир тарабы нарын капчыгайына чейин, бир тарабы кара кечеге чейин барышат. Куураган арча, жыгылган карагайдан камдашып, үйдө калгандарды күттүрүп, зарыктырып зорго колго тийишет. Алдуу бүлөсү жоктор, куралы кемчилдер сүтүн бышырып уюта алышпай, маалында этин жеткилең бышырып жей албай, учурунда үйлөрү түтөп быкшып жүдөшөт. Кээде жамгырлап күн ачылбай туруп алса, түндөсү мөндүрлөп карлап жиберсе, койгозу короолордо шөмтүрөп, музоолор мөөрөп, саан уйлар калчылдап бүрүшөт. Кулундар чыңырып, эрте агытылат. Мындайда жылкылар көп тоотпойт, жай калаңдашып көздөн кайын болот. Отуну жок үй ээлери түндүгүн тартат, балдарын кийиз тоңгорошот, өздөрү дагы түк түйүп, кабак түйүшүп сөлдөрү качат. Сүт каймактабайт, айран уюбайт. Ошон үчүн сүйөөрүң дагы от, күйөөрүң дагы от деген тура. Эмесе болот келгени адылдын эшигинин алдында кызгылт жаракалуу арчалар, карагайлардын мүйүздөй каргыган куу чегедектери үйүлүп жатат. Төркүндөрүнүн жашоо шартын билген болоттун апасы менен атасы анжияндан желгырдаган ак арасынан матага ороп, балта чотунан кийиз баштыкка салып берип ийген. Ушул белек бечкектин баары жигитке кунсуз көрүнсө, бүгүн таекесиникине жагып кетээр, сүймөнчүлүккө жетээр укмуштуудай ал күч болбодубу? Талаадан аң кубалап келген тайганды ким жактырбасын? Сырттан адал олжо кармай кирген адамды ким сүйбөсүн? Бак таалай дегениң дагы, сый урмат дегениң да ошондойго ченеп пычып тиккен кийимдей жарашат. Ошондойго жугат, ошондойдун жүзүн нурлантат. Алдап келгендин, тартып келгендин, уурдап келгендин артынан жеме, наалат, каргыш кошо ээрчийт. Үйүнө кирсе, үйүнөн жанын жейт. Жолдо жүрсө, жолдон жанын жейт. Жеме, каргыш андайлардын ичкенин агызат, жыйнаганын чачат. Жүзүн кумсартып, жүзүн жарыктарга тике каратпай бура бастырат. Көзү өткүрү менен жетилгенинен ашырбай жерге тебелеп таштайт андайды жеме, наалат, каргыш үчөө. Болоттой жүргөндөрдү мактоо, урматтоо ээрчийт. Өрттөнүп кетмейинче, талкаланып калмайынча, бир көргөнүң боюнча өзгөрбөй тура берчү улуу сүрөтчүлөрдүн калтырган иштери окшойт. Андан башка жандуу нерсенин баары жашылданып кулпурат тура, чатырап жарылганга чейин чыңалат тура, саргарып куурайт тура, чүрүшүп жоголот тура. Баягы биринчи көргөндө айлана көркүнө көзүң жоодурап, кулагың делдее, шилекейиң акса, соң көлдө да улам көз берилей өзгөрөт. Чөп саргаят, бүрүң күбүйт, жалбырагын түшүрөт. Сөңгөгү туяк менен шамал менен кыйшаят, омурулат, быркырайт, кыртышка тапталат, тоо башын каралып, көл ортосун кымкыр басып, этегин тоң тиштеп, кыш кирип келет кум чайнап. Баягы эритип чайкаган сымал күмүш түс көл бети жылтылдап, кылтылдап, кээде кара көк тарта тармалданып, ортого тартылып толкуну чоргайнай бүйрөлөнө, омаланып, жулмаланып чачылып, сыртка чабылып, жээкте сүзө шарпылдай дудук болуп калат. Кой коюп сүзүп канатын чапкыла ачуу ак куулар жок, сарала канат аңырлар көрүнбөйт. Көлдүн бети жаандан калган чөөт тунарып чөнүп, четинен каймактай жука муз каптап жоголо берет. Мына эми малын айдап эл да көчөт.
жакалап кыш тоосуна чукулдашат. Журтта түлкүлөр шимшийт. Жон-жондо карышкырлар улойт. Муз калыңдап, кар каптап калганда алар дагы адамдар кеткен багытка, малдын изине түшүп, жан сактоо үчүн жер ойт. Көздөрү кызарат, тиштери ырсаят, жаны кан эңсейт. Дал ушул мезгил келип, таекеси аралашкан айыл жакага конгондо дагы болот үйүнө кетүүнү ойлободу. Ак сай тоолорунун коңулдарына, арпа тоолорунун өрөөндөрүнө жылкы кыштатып чыкмакчы жигиттерге кошулду. Адылдын, анын туугандарынын жылкыларын багуу милдетин алды. 5-6 шыргыйдын башын бууп, кийиз жаап, баш калкалар, түртмө алачыкты жүктөгөндөр менен жөнөп кетти. Алдында келеркиге жаңа сыйга караган кер кашкасы, кыргыздар жылкы тукумун кулунунда сүткө тойгуз, тайында тийбе, кунанында гана курута урун, быштысында сыйла дагы асыйында чабышка кош, жарабаса башын кес дешет. Кунанында минип келип, ак мөөр таэжесине кездештирген ак жолтой кер кашканы алчыланта бастырып, жүрөгү толо кубаныч. Кыз жигиттен куу келет, кыз жигиттен кыраакы келет. Ал түгөттөрдүн бир айыбы көз менен сүйлөшөт дагы сыр ачпай боюн ала качып турат. Болоттун кетээр камы бүткөндө Маржангүл кызына жайдары карап кеп таштайт. Акинай, ак кар көк музга кетип баратат. Жээниңди аткар, колу жеңил болуп, мал башы менен аман кыштасын. Соңкөлдүн кылаасында баштап жаңы бүткөргөн белегин берүүнүн ыгын таппай аткан оң богур күлүп жиберет. Аткарайын, мени уул кылып төрөгөнүңүздө кошо кетпейт белем мал кыштатканы. Тилегиңден кара жаным айлансын. Кыз киши эмес бекен? Кыштатып да калгың бардыр. Ак мөөр шыңк күлүп, босогаттайт. Кер кашканы жылоолоп болотто аттантатта. Кош аман жүрүп эсен кел деп колун кармайт. Балкып денеси от болуп күйгөн жигиттин шадылуу алкымына сүйүүнүн жамбас кыялы түшүрүлгөн сайма жоолуктун бүктөөсүн жазбай карматат. Ошол белек чөнтөгүнө жалын болуп, суугу күч тоону көздөй алоолонтуп алып бараткан 21 жаштагы болотту. Кер кашка бул сапаркы кышта дагы өлбөгөн жанга күл азык болуучу иштин үстүнөн чыгарды. Ат башы нарын ак тала аймактарынан мал кыштатканы келген жалаң отоо айыл өтө эле көп. Алар арпа тоосунун өрдөшүнөн Аксай тоолорунун алкымына чейин өрөөн-өрөөндөргө чачырап жайылышкан. Араларында тоо таянып басып, зоо аралап өңүп, өгүздөй теке колжаларды атчу мергендери бар. Араларында аскаларды түптөбөтчү издерге, бадалды аралап жоюлуп кеткен ичке жолдорго билгизбей шайманын жаткырып, илбирс карышкыр алчу капканчылар бар. Таш короолордо жандык, жайыттарда жылкы. Жаккандары арча карагай, калгандары сары көң. Аймак-аймак боюнча жоро ичишет. Жородо сар мердендин күнү тууйт. Эчкинин ичегисинен эшилген кыл тагылган комуздар менен залкар күүлөр чалынат. Майда күүлөр чиртилет. Кыялдарын терип уккандардын жүрөгүнө сыр ыргытып, бир ырдын кайрыгын баштайт дагы, ага муңканган, жумшак созулган обон кошуп, издеген, жоктогон, эңсеген маанидеги күйгөн ырлардан сабак таштайт жигиттер. Кулактан жылжып кирген күү бойду балкытат. Купуя сүйүүсү барды ал дейлейт. Жүрөккө жаратылыштан чок буйруп койсо, жалындын жалбырттап кетиши арзан. Мурда чоор үйлөй койчу, кылгыяк тарта койчу болот мындагылардын оюн шоогуна берилди. Ат башынын ак музунда турчу бердике аттуу жигитке достошту. Ал ырдаган күйгөндөр, күйгөндүн маанисине бап келген мукам обон каңырык түтөтөбү алда эмне? Бердике комузду күүлөп келип, кылга колун жаный баштаган деле. Болоттун маңдайына ак мөөр жакындайт. Күү башталат. Кайрыктар биринен экинчиси чууруп, уйкашып жөнөйт. Болоттун кыялына канат бүтүп шумкар болот. Көл бетинде аккуу болуп сүзгөн ак мөөрүн бөктөрүп алып, Аксайдын, арпанын тоолорун ашып, алыска качат. Күүгө үзүлүп түшө берилген жигит досунан комуз үйрөндү. Үйрөнгөн күүлөрдү өзү чертти.
Күйгөндөрдүн кайрыктарын келтирди. Сөзүн айтып үнүн созду. Болоттун үнү изденип, кусадар болуп улам созулуп сыздайт. Аксайдагы кыш кандай катуу. Чилденин күнүндө асман чайыттай ачылат. Төбөдөгү илбирстин көзүндөй жайнаган чекир жылдыздар таам түшчүдөй, жаап мөндүр болуп кетчүдөй. Суу кан сайын чакылдайт, ачылган жериңди каарайт, муз чарт жарылат. Күбүр тумчулаган суу кулгуп чыгып, чор кайнайт. Катмарлана уюл болуп, бийиктеп мунарага окшойт. Ушундай ачык күндө кийиз чокоюн, жеңил тонун сыртынан тепме кементай жамынган болот кер кашкасы менен жылкы кайтаруунун кезегине чыгат. Ал түнү жаралбаган ырды көрүп алгын. Таң атканча жылкы да кайтарат, кыңылдап ыр да чыгарат. Ырын сынатып көрмөккө досуна кайрылат. Эңкейип алачка кирсе, ал жалгыз, ортодо очок, алоолоп күйгөн сары көң. Төбөдөгү жеңдей тешиктен түтүн созулат. Досу тулгага казан асат. Кол чанаштагы бозодон куят. Чөмүч салып имерип жылытат. Казанды чыгарат. Аяка толтуруп сынат. Бирди дем албай сок. Белиңди чеч. Жайланып отургун. Болот аткарат. Экинчи аякты сунат. Муну 2 дем алып бүтүргүн. Ошондой болот. Ичиң кызыды. Кан тепти. Эми ал комузду дейт дагы ак мөөр тууралуу билчи досу тамаша сөзүн чуурутат. Карды ачпаса куш жемиздейби? Сенин издегениң деле түпкүрү от, оймок ооз түгөткө жеткиче. Жеткенден кийин деле кылбаганы жок. Анын азабынан нечен хандар кагышкан, баштар кесилген. Жомогун биз айтып жүрөбүз. Ошол оңбогурга боз жигит өзгөчө сугалагыраак келет. Бир жаныңды от кыргыткан, майдай жалбырттатып аткан ошонун күчү эме эмне? Оттон от эле жаралат. Кана, башта. Бир жагынан досу гүлдөп, ичинен бозо бой чымыраткан ашык жигит эмнеге тартынды? Арча комуздун толгоосун келтирип, кылын терип, сөөмөй менен капкакты тарс-тарс чертет. Күйгөндүн кайрыгына салып, жаңы ырын баштайт. Күү үйрөткөн, обон үйрөткөн Бердике аяктагы бозодон шимирип коюп, башты оң эйинге кыңайтып угат. Болот 4 саптан турган биринчи сабагын бүтүп, экинчи сабагын ырынын бүттүрмөк аяктаганда уу деген сыздоо, боздоо менен үнү алыска жетип комуз токтойт. Хайт, келечек отко түшүп өлөсүң, сактан, деп кубаттайт досу алачык ичинде кыйкырып. Ошол Бердике досу Ажыра шаарда коюнга сойлотуп ала жүргөнгө ылайыктап чапкан комузун болотко тартуу эткен. Өлбөгөн кулга жаз дагы келди. Колдон талашкан карышкырларга, устаранын мизиндей шыпырып кетчү көчкүгө кол сунуп саламдашып, тегерек олтуруп бир табактан аш ичип, анан Ажыра шаарда сызга отургузуп кетчү адамдан чыккан ууруларга дагы милдетин алган малдан кемитпей келген болот, Адылган эмес, анын туугандарына пир болуп көрүндү. Ал өзү менен кошо комуз өнөрүн, обон салуу өнөрүн дагы ала келгенин айтпайсыңбы? Мунусу айылдагылардын биринен сала бирине колду. Ак мөөрдүн жүрөгү биротоло кытыгыланып калды. Бир гана өзү жөнүндө чыгарылган ырдан кабарсыз. Ал ырлар жөнүндө бир Бердике, бир арпанын Аксайдын өрөөндөрүнөн башка бүт аймак кабарсыз. Кабарсыз дагы окуя болчу эле. Жол созулуп, жан каттап турса, жети тоонун далдоосунда жаткан болумуштагы бат эле экинчи элге угулат, анан үчүнчү, төртүнчүлөргө дайын болуп отуруп, буту букарга, аты алайга чейин жетет. Өлбөгөн жанга кайтып жайы келди. Соңкөл баягы суктанткан сулуу көркүнө чыкты. Ар эл өздөрүнө тиешелүү аймакты ээлешти. Ар ким өз журтуна конушту. Мал семирди, эл кеңейди. Жаштар арасында ойноп күлөөнүн шааниси башталды. Болоттун комузчу, обончу гана эмес, күйгөн чыгарган жамакчы экендиги тууралуу Бердикенин айылы ак муздан ат башыга, андан нарын Соңкөлгө жүргөндөргө чейин угулду. Тең туш жигиттер, кайненин санетинен билгизбей туруп, ое чымчып алчу келиндер түнкү оюндарда болотту камоого ала башташты. Бул күүнү угуп жүрөбүз дейт катардагы жигит. Ал күүсүн аяктаганда
Ак мөөрөкөнүн ортосундагы шойкомду туюп жүргөн Салый аттуу келин көз сүзүп каш серпет. Бердикенин күйгөнүн кекиликчи кайта башынан кайталай бербе. Өзүңдө дагы бирдеме бардыр. Ошондон ташта күл ойрон. Ошондон сыздата кой күл ойрон. Жашырып атат. Кымтынбай эле койгун, деди Салый. Бир нерсенин шегин биз деле билебиз. Бекер жинге тие берсең, кызыбыздан айрылып, сызга отуруп каласың. Ак мөөр шыңк күлүп, Салыйдын кулагына шыбырайт. Кайсы кыз жөнүндө айтып атасыз? Тынч отур, Бекеч. Ууруңар ачылып калат. Агөрөкчө ырда деп сүрө жээниңди. Ушундай кыстоого экинчи бир шылтоо болуп кетти шекилдүү. Ал мындайча, адыл өрмөк согуп жаткан Маржангүлдүн жанына кыңкаят. Байбиче, бу таарың бүткүдөйбү? Жакында жайлоого көчүү башталганы турат. Бүтүп калаармын, бүтпөсө ала кетээрмин. Жиптериңдин чуусу чыкпайбы чатышып? Ак мөөр келди нарытан. Сен чарчасаң мен согом. Бүтүрөбүз, апа. Бүтүрөбүз, каралдым. Карлыгаш деле уя салат тура, тумшугу менен ылай чокулап жүрүп. Адыл бир аздан кийин: үйгө барчы, апаң экөөбүздүн сөзүбүз бар, деди кызына. Сергек кыздын аңдыганы деле ата менен апасынын мамилеси, сүйлөгөн сөздөрү үйгө кирип кетти. Капшыттан кулак түрдү. Бу Байбиче, эжемдин баласын кулдай урундук, убал сооп болбойбу? Маржангүл өрмөгүнө урган кылычын токтото койду. Жээнден айланайын, ак иштеп оюңдагыдай жүрөт экен, эмне кылсам дедің эле? Акинге баш байлап койсок кантет? Сага айтайын деп оозун батпай жүрбөйбү? Акинин өзү деле жээнин жакшы көрөт шекилдүү. Макул турбайсыңбы, Байбиче? Күз болсун эмесе. Өзүнчө өргөө көтөр. Эже жезделерге өзүнчө берели. Калыңы экөөнүн аман жүргөнү болсун. Бул сөз Адылдын жакын туугандарына айтылган. Ата-эненин бул кеңеши Ак мөөргө дагы, Болотко дагы дайын. Күмөнсүз ушул ишеним Соңкөлдүн айлуу түнүндө шиберге чөмүлүп олтурушуп, көлбүп ойноп, алышып күрөшүп, кубалашып ойноочу түндө Болоттун күйгөнүн биринчи жолу ырдаттырган. Келин жигиттердин кыстоосунан тажаган ал комуздун кылын толгоп бир токтогон. Айлана көрккө көз таштап келип эки токтогон. Тигинде эрээкте отурган Ак мөөргө суктана тегилип алып, үч токтогон. Бирдикке тартуулаган комуздун кылын терип, манжаны жайкай серпип барып үн кошкон. Арпанын ала тоосунан, аркарын атсам зоосунан, ал дейлеп жыттаар күн барбы? Ашыгым кыздын оозунан. Кыргыздын улуу тоосунан, уларын атсам зоосунан. Кылгырып көзүн жыттасам, кылыктуум кыздын оозунан. Сезим козгогон мукам обонго асмандагы ай токтоду, нуру менен көмп. Жел токтоду, шибер чөптү тик тур деп. Ич тар жигиттер кысынды. Көңүлү кирсиздер бао деп бакырды. Келиндер козголуш жасады, кыздар кылыйды. Башын силкип алган Ак мөөрдүн көзүнөн жылт эткен учкун ай нуруна чагылыша түштү. Болот жанагысынан дагы эриги берек, жанагысынан дагы залкарыраак жөнөтө берди. Ак сайдын аксыр түлкүсү, артуулап качкан сен болсоң. Артыңдан кууп ыкыстап, агала барчын мен болсом. Ак сайдан алсам бөктөрүп, аркайган тоону өткөрүп, алкымдап жаткан кезимде кантем ак бийкеч болсоң өзгөрүп. Бау, өлүп кетпейинби? Эрип кетпейинби? Айдат, үргүлөйүн көзүңдөн. Болот жөнөлө берди. Көк сайдын көк сур түлкүсү, көрүнө качкан сен болсоң, көз ирмебей качырган көктөгү барчын мен болсом. Көк сайдан алсам бөктөрүп, көк ала зоону өткөрүп, көйкөлүп бара жатканда кантем ой, сен болсоң көксөөм өзгөрүп. Анчалык бөктөрүп алган соң тытып жеп жибер. Түлкүнүн манты көп, темеле жарып жибергин. Тумшугуңду дал жүрөккө матыргын, кырааным. Бири калпагы менен жер сабаса, экинчиси тебетейи менен жер сабап кубатташты. Келиндер күлсө, тиштери жаркырайт, көздөрүнөн сыр чачырайт. Ак мөөр тура калаарында жанымдагы Салый
тымызын чымчып алды. Кыз уялып да, кысынып да, жамбашын көтөрдү. Болот эмне? Болор иш болду. Бирдикеге жаккан күйгөнү буларга да жакты окшойт. Таштай турган болгон соң. Ичи күйгөндөр туз жаласын. Колунан келбегендер корунсун. Бүгүн эки жүрөктү колкодон сууруп алгындагы кош алаканга салып, көл кылаасынан айды карай сунгун. Ана кеттигүү. Ага обон кошулду. Өрдөшкө чыккан тытыңды, өрдөккө окшош сыртыңды, сары такта тытыңды, сарала чымчык сыртыңды. Көлдөгү чабак сен болсоң, көктөгү бүркүт мен болсом, издеп кирген тереңден, илип чыгып сени мен, анда арманым болбос кемеген. Бойбай, артыгыр экен, ашыктын кадырына жетчүр экен. Болот тамшанып, бир топ созуп барып, анан комузун жанына койду. Жашырып жыттап, катып койчу бир жыл мурдагы белек жуулукту чөнтөгүнөн ачыкка сууруду. Маңдайын жүзүн сүрттү. Мукам обонду ырга өзү берген сайма бети арчы кошулуп, ак мөөрдүн жүрөгү кабынан чыкты. Көзү багына, жүзү кубара түшүп барып албырды. Ушул түнү Салыйдын жардамы менен башкалардын көзүн жазгырып, жылга бойлоп качкан экөө бирине бири айкалышып, өбүшүп, шибер өтөкө кырынан жыгылган. Айдагы ичи күйгөнүнөн ак булут жаны четинен чымчып, бетине тартып көшөгөлөнө калган. Жакшы обон, жакшы ыр, жарыкчылыктагы тиричилик менен алышкан өмүрдүн гүл азыгы. Ал жаралары менен чек арасын кеңейтип, карлыгаштай канатын запылдатып алыска учат. Болоттун күйгөнү Соң көлдүн түштүк тарабынан, түндүк өйүзүндөгү быткыл тоолордун арасындагы айылдарга көпүрөсүз өттү. Суу бойлоп конгондорго, булактарды аймактап конгондорго угулду. Ышкыбоздор атайы келишип, болотту конокко чакырышты. Чалгыны жетилип келаткан учурдагы урмат кимдин паанайын көтөрбөйт. Кубанычын сабырдуулукка салып, ичине канчалык катам дегени менен дагы жаштык күчү сыртка тээп, көздөрдү жайнатып, жүздү албыртып турат. Ошондой абалдагы обончу чакырган тарапка барууга убада берди. Бирок кошо кеткен жок. Аны кылчактаткан ак мөөр. Ал суук тийиппи, түшөктө. Чакыргандарга баруусун адыл дагы жөн көрдү. Бокин деп койду, сакалын сылап, насаат таштап. Күлүк күнүндө тулпар тушунда деген. 2 жылдан бери ким кырга чыгып тебетеи булгап, бери келгенде деле. Сени чакырып аткан өнөрүң. Барып келген, сыйын көрүп келген, өнөрүңө өнөр кошуп келген. 2 аптадан соң үйүңө жөнөйсүң. Экөөңдүн кем карчыңа киришели. Ашкана тараптагы Маржангүл дагы терисине батпай сүйүнүп атты. Анан эрди катын машташкандай сыртка чыгып кетишти. Жаздыкты бийик жазданган ак мөөр өз ордунда. Кереги тарапты карап жаткан. Азыр бери мерилди. Жылмайып, жашынмак ойночуудай жуурканын чүңкөнө калды. Болот шып жетти. Чөктүштү. Жуурканды жакадан апчып, ак мөөрдүн жүзүнөн жай сыйырды. Маңдайынан көзүнө чейин ачылганда эңкейип сүйдү дагы. Өзүң узатып чыкпасаң аттанбайм деди. Эсиң чыгып жатабы? Билбейм, бөлүнсөм эле каршкыр жеп кетчүдөй корком, деп кайра сүйдү. Ак мөөр эңкейген жигиттин мойнуна колун артты. Өзүнө тартып, ууртунан сорду. Кыздын эриндери алуу, болоттун ууртуна жабышты. Эч качан ысыгы өчпөстөй, эч качан ысыгы унутулбастай болуп, жабышты сол ууртуна. Эми аттана берсем болот, мөөржан? Ак мөөр тамаша айтты. Ырыңа кызыккан келин кезек болсо, чырмалыша кел. Бөлүнө калган кыз болсо, жытташа кел. Жигит күлдү, туруп оолактай берип. Аманатыңды аткарам, мөөржан деди. Кереги башындагы камчысын алып чыгып кетти. Токулуу гер-кашка мамыда ойдолоп турган, үйүр алышкан ээси минери менен эле шамалдап алып жөнөдү. Арадан апта өткөн. Жакшы аттуу, жалгыз камчылуу кутурган жигиттер болотту ок торкой, сандыктуу жайлоосуна алып барышкан. Андан сөөк жайлоосуна аралатышат. Жумгалдын
көлмөсүнөн уу төрдү ашып түшүп суу самырдын үйгөн ташынын аймагында отурган айылга жетишет. Ал комузун күүлөп күү черткени жаткан. Үй толгон эл эшиктен камчысын сүйрөп жаш жигит кирди дагы эч кимге салам айтпай, жазганбай сүйлөөгө камынды. Бул Сырбай дегендин өзү эле. Сырбай укканын учуруп, үйрөнгөнүн апыртып, чаң тополуңдотуп ийгенге жашынан эле маш болчу. Эй, силердин каткырып күлгөн оюнуңар дагы оюнбу? Деди салган эле жерден. Оюн деп Соңкөлдүн арка өзүндөгү ак тала курт кайылындагылардыкын айтыш керек. Ыйлаган мындан көп, ырдаган мындан көп. Аттиң, ооп, кыркырата мууздалып аткан туу бээлер, ала салган байталдар, тыбыраган тайлар, койгозу дегени, чиркин. Чоң саздагы дөмпөктөрдөй тоголонуп ар кайсы жерде жатат. Отун түтпөй ойрону чыккандар, казан издеп калдактагандар, акыл сурап чапкылап жүргөндөр, айласы кетип уңулдагандар канча. Тааныгандар баягы курчаначка суу куюп, кымыз деп кыйкыруучу Сырбайда деп коюшкандай болду. Сөзү узарып, угумдуу болуп баратканынан бирөө жарым сурап калды. Кандай оюңду айтып атасың? Эмне деп келжирип атат бу, а? Акеси келжиректи тапкан экенсиң деп, Сырбай көзүн болот тараптан ала качып, келмеңди келтирип, жакаңды муумбагандай кармап, тобо деп угуп алгын. Канча журтту каарын алып куруткан, канча айылдын малын талап, итин журтка улуткан хан келиптир алыстан. Арынбы, адылбы билбейм так. Ошонун эти кардай, бети айдай, чачы кундуздай, көзү жылдыздай жайнаган сулуу кызы бар экен. Аты ак мөөрбү, ак наарбы билбеймин так. Ошол кызды берсеңер да аламын, бербесеңер да аламын деп хан каарын салып, айтор айылдын чаңы асманга эле чыгып калды. Жел сокпосо камыш башы былк этпейт. Сырбай келесоо эмес, Сырбай шыпырда эмес. Билгенин күчөтүп апыртып албаса, өзүнүн кара буусу тарабайт. Адылдын атын, ак мөөрдүн атын эң эле сонун так билет. Ал эмес адылды 4-чү атадан өзүнө кошуп алат. Анан ак мөөрдүн ашыгы болоттун бул жерде отурганын шылтоо менен издеп келип таап, билмексен болуп, аны көрмөксөн болуп, чаргыта сүйлөп, кабардап салбадыбы болотту. Тез аттанып кетсе, балким бир айла болуп, ак мөөр колдо калаар деп шашып да катпайбы. Жүрөгү канап, кирпигинен жаш сыгылаарда этегин тарс чапты. Кимдидир келтире сөктү дагы сыртка чыгып кетти. Чабыты келе калганда жаактууга жай бербей койчу биздин Сырбай. Оодарылгыч дөөлөткө жеткен Жантайдын бир колу какшаалдан нарыта жатат. Аяктагы жакын адамдардын соода элчиси кылып койгон. Жаз келип бел ачылганда кербен башталат. Сылай жүк-жүктөлгөн 150 төөнүн 40 3 чакырым чачып алат. Ар 9-дун алдындагы 10-чу төөдө коңгуроо, ар 25-тин ортосунда куралчан кайтаруучу, ар 5 төөдө бирден буйла кармагыч, кулагы шалпылдаган эшек үстүндө алар үргүлөп, буттары тепеңдейт. Кербенчилер күрүч менен ун, өрүк менен мейиз, кант менен набат, Кашкардын таш чайы менен арак шарабын самынын алып келишет. Чымыян матанын түрү болгон кездеме, булгаары менен кымкап чепкен жеткиришет. Баасы 20 аттык тай туяк алтын менен 5 аттык тай туяк күмүш жамбы да алып келишет. Күмүштөр жергиликтүү зергерлердин колуна тиет. Билерик, сөйкө, чач мончок, чолпу жасалат. Жазысы нукум келген кемерлер чабылат. Жүгөң куюшкан көмөлдүрүк үзөңгүгө чейин жалатылат күмүштөн. Алтынды урунмак кайда? Миңдеген же 10 миңдеген пирлерге буйрбаса. Дүнүйө чиркинин те жеринен эле ушундайча башталган эмеспи, өз ээлерине. Алтын дегене томаяктардын кулагы укканы болбосо, эзели кармап көрбөгөн. Жаза тайып таап алган күндө дагы таанышпайт. Салмактуу темир экен деп ыргытып ийишет. Дүйнө жүзүндө канча оодарылыш болбосун, алар ушул тагдырлары менен өтүп келатышат. Кербендин 100дөн 10-у Жантайга жана ал жашаган айылга таандык.
буюмдун мыктылары дагы тандалып, мында түшүрүлөт. Бел ачылгандан бел бүткөнгө чейин 2 жолу каттаган кербен кайра миңдеген мал айдап, жүк жүктөп кайтышат. Тирүү пенде түнкү жаздыкка башты таштаардын алдында минтип тайыныш парс экен. Жатканым тынч, жаздыгым генч, тилим Куран, тилегеним ыйман. Ыймандуу адам улууну урматтайт, кечүүнү ызаттайт, орой сүйлөбөйт, орунсуз иш жасабайт. Демек, ыймандуу болуу жакшы жорук жосунга умтулуу. Анын артынан дагы коурап, Кудай алдында баш ийип кечирим суроо керек. Кудай, өзүңдүн кулуңмун, Мухаммед өзүңдүн үмөтүңмүн. Баатырдык иш бүткөрүп, баатыр атансаң дагы, мен баатырмын деп менсинбегин. Кудай турганда, анчалык эмес экенсиң да, кыбыраган бир макулук окшош кул экенсиң да. Канчалык урунганың менен чети оюлбаган дүнүйөлүү болсоң дагы, мен баймын деп теке бердембе? Демек, Кудай алдында бүгүн бар да эртең жок турбайсыңбы пендем? Мухаммед деген пайгамбар анын үмөтү болуш үчүн, анын ишенчлигине өтүш үчүн күнүнө жок эле дегенде 7 сомдук иш жасап тердешиң керек. Ансыз ичкен тамагың макүрөө. Жалаң гана сууп табуу аракетинде болгон. Жолго бөгөт болгон ташты омуруп ыргытсаң, бу дагы сооп. Ашык көйнөгүң болуп, көйнөксүзгө кийгизсең, ал дагы сооп. Ашык тамагың болуп, ач келатканды тойгузсаң, бул дагы сооп. Жесирдин датын уксаң, жетимдин маңдайын сыласаң, кудуретиң жеткен жардамыңды алардан аябасаң, бул андан бетер чоң сооп. Мухаммеддин үмөтүнүн милдети так ушундай. Жантай ат жалын тарткандан ыйык Курандагы ушул жобо боюнча Кудайдын кудуретине сыйынуу, анын бирлигинен кечирим суроо келмелерин кылайып калтыра элек. Дайыма жол жүрөр алдында, дайыма жатаар алдында күбүрөп, 7 мертебе кайталайт. Бирок негедир милдет парыздар санаты менен көз алдынан чубап өткөндө оозун чоң ачып эстенет. Же тунжурап төшөк үстүндө лукуюп бир топко турат. Балтырын кашайт, бутунун кетменин, тизелерин укалайт. Анан барып дагы эстенет дагы, жаздыгына кыңая жыгылат. Тобо! Жакындан бери ичкеридеги, түштүктөгү туугандардын абалы оордоп бараткан угулду. Кокондогу хандын жас оолдору баш көтөргөндөрүнүн көзүн тазалап аткан угулду. Ушул окуяларды кулак менен укпай, көзү менен көрүп келүүгө, аяктагы аттуу баштуулары менен сырдашып, элдин эртеңки камын ойлоого Жантай бекиди. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качканбай Осмоналиевдин «Көчмөндөр кагылышы» тарыхый романын угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.